Қасымалының қараты. Авторы Бердіғожа Беназаров. Оқыған жана аудиолаштырған Аділет Чубақов. Болған оқиғаның негізінде жазылды. Төртінші аудио бөлім. Ерте жазда эле Кочкордо жашап өткөн айтылуу бугу урусунун ичинен арык урусунун жакшы сатылган Гененбайдын ашы болору калың элге айтылып, чакырык алыс жакынга жетти. Айткандай көлдөгү арык тукумунан бир топ түтүн эл кандайдыр бир себептерге байланыштуу Кочкорго келип туруп калышкан. Бул элдин бир кездеги болушу жакшы сатылган Гененбай учурунда элге алынган кадырлуу киши эле. Жакшы өлсө баары өлөт, жаман өлсө жалгыз өлөт деп айтылгандай, жакшы адамдар көз жумганда минтеп, бир аймактын эле жалпы көтөрүлүп чыгып, катуу даярдык көрүлүп, арбакка арнап чоң аш берген бул улуттун салты. Ошол себептен жашоого келген жакшы адамдарга аш берип, артында калган эли өз вазыйпасын аткарганы да чын. Бирок жашоодо жеринен аял кишиге ат чаптырып аш берген болгон эмес. Гененбай чынында эле түндүк тарапта жашаган элге кадыр бар, айткан кеби аткарылып, жашоо сапарын байсалдуу басып өткөн жан болгон үчүн эли ачылып чачылып, коңшу казак элинен бери чакырык салып, аш бергенге катуу даярдык көрүп жатышты. Бул кабарды укканда ат башынын болушу, чоң теринин бучкага аталган Чоко Баатыр атайын Кочкор тарапка келип, Гененбайдан кем эмес кадыр бар Шамендин уулу Байтеректин ашы берилбей калганына катуу өкүнүп, анын айылына түшүп, туугандар менен жолугуп, кеп учугун чыгарды эле, анын балдары жөнсүз чыгып калганы айтылды. Мына жакшы атадан жаман уул туулса бул чыгаша, жаман атадан жакшы уул туулса бул киреше деп айтылган сөздүн так айтылгандыгы. Ушул жерден Чоко болуш Байтеректин ынтымагы жок болуп өскөн балдарына карап, башын чайкаган болду да анан анын жакын туугандарына карап, бул абдан уят иш. Кийинки жылга даярдык көрүш керек. Биз дагы Байтерек абама аш берели, деп айтып, бир топко олтуруп, өз оюн билгизип, Байтеректин элин ойго салып, чоң түйшүктү моюндарына илип кетти. Ооба, Байтерек кандай инсан эле, айткан кеби орундуу, топко чыгып сүйлөгөндө эч ким ага каршы сөз айта алышчу эмес. Атасы Шаменди тартып, сөзгө чечен бир уруунун жакшысы экенине турмуш өзү күбө. Андан дагы көптөгөн чоң маселени өзү эле чечип, жүрөгүндө намысы ойноп турган эл үчүн күйгөн жан эле го. Чоко Баатыр ат бастырып келе жатып Байтерек тууганын эстеди. Эмне деген асыл киши эле. Гененбайга караганда Байтеректин кадыры алда канча элге чоң эмес беле деп, бир кезде болгон бир окуяны эстеп кетти. Бир курдай чүй тарапта болгон чоң жыйында сөз бербей бакылдаган Гененбайды бир сөз менен ордуна коюп, анын ордуна өзү сөз алып сүйлөп жатып, «Тогуз менен айтып койгондон өткөн оңой нерсе жок. Бирок иш үстүндө кылган иш эмне болгон күндө дагы ийгилигин берет. Биз алгач ынтымакты колго алалы. Анан калганы өз уланат», деп айтканда, чаржайып сүйлөп жаткан эл да дымып калган. Ошондо Чоко Баатыр Байтеректин чечкиндүүлүгүнө жана демилгелүү айткан кебине ушунчалык ыраазы болуп, көңүл өскөн болчу. Эми ошондой асыл адам эскерилбей калганы бул чынында чоң намыс экенин ичинен ойлоп, өткөндү эстеп, ой чүмбөтүнө кирип кетти. Күн ысык, негизи бул чүй аймагынын жайы ысык, кышы жылуу келет. Ошол себептен бышыкчылыктуу жер. Жай мезгилинде жер жемиштен дагы малга ылайык чөбү бат жетилип, кыштата кол караган мал көктү эрте тиштейт. Антке менен жазында тез эле чөбү саргайып, күнгө күйүп кеткен жагы бар. Чоко Баатыр Кара Балта тараптагы Түлө кабылга барып, аны менен дагы кеңеш курууну эп көрдү. Бул аймактын сөз билген, тагдыр чечкен, эл ишенген адамы болгон үчүн анын үйүнөн киши карааны үзүлбөйт. Анткен менен Түлө кабыл калыс, эл жүгүн көтөргөн жан экени да анык. Чоко Баатыр келгенде адаттагыдай эле абала үргөн иттер алдын тозуп чыкты. Бул көрүнүшкө аттар көңүл да бурбай, басыктарынан жазбайт. Жаш жигиттер аттарды алып келген коноктор менен учурашты. Түлө кабыл чоколорду жакшы кабак менен кабыл алып, дароо Кызыр Эмди тайга бата сурады. Бата тиленип, алакандар жүзгө тартылганда, билегинде күчү бар жигиттер семиз тайды чыңырта көтөрүп чаап, төрт аягын бууп, курч бычакты алкымга такап тартып жиберди эле. Кызыл кан оргушта багып, курган тайдын жаны бир топко барып чыгып, жаны жаялып жатып калды. Аңгыча топ киши ичкери кирип жайлоонун кызыл кымызынан ичип,
тасмал четинен орун алып олтурушканда сөз кезеги уланды. Ушул жерден эбин келтирип, чокодагы өз оюн ортого салып калды. Айтылгандай, ар бир иштин жана айтыла турган сөздүн өз учуру келери да анык. Бирок өз малына жетпей айтылган сөздүн күчү жок болуп, аратуулган козудай алсыз болуп калары да турган иш. Андыктан ар бир айтыла турган сөздүн учурун күтүп айтканда, мааниси терең болорун эске алган үчүн Чоко Баатыр сөздүн келер учурун күттү. Кара, суйдаң сакалы эгине жарашкан, чапжак, кызыл жүздүү Орозбек карыя кеп учурун келтирип, Чоко Баатырга сөз узатты. Чоко Баатыр, бул Сарыбагыш урусунун жакшы саталган Байтеректин көз өткөнүнө дагы бир топ убакыт болуп калды. Аны туугандары эскеришет болду экен, деп берген суроосу Чоконун айта турган сөзүнө жол ачып салды. Берилген суроо бир азга жоопсуз турду да, бир аз убакыт өткөндө гана Чоко: "Быйыл Кененбайдын ашы берилмей болуп, тиги кишинин ашы кийинки жылга калды. Айтайын дегеним, кийинки жылга камына берсеңиздер болот. Чабыла турган атыңарды балбаныңарды камдап. Бирок намысты сактаганга силердин да жардамыңар керек болуп турат. Дегеним, Байтерек агабыз силерге да жакын киши эле", деп сөз менен чымчып өттү. Анын себеби, казактын Кенен Сары менен Норузбай деген баатыры болгон Солто элин чаап алып, кордук көргөзгөндө Байтерек чоң иш жасап, керекке жараганын сөз арасына кымтып айтып өттү. Айтылган сөздүн баа баркын баалай билген киши гана түшүнөрү анык. Түлөгабыл дароо билди Чоко Баатырдын оюн. Сөз билген адамдар учурунда сөз таап, бир ооз сөз менен чоң иш бүтүрүп коеру да жашоодо кездешип келет. Бул күнү абдан кызыктуу сөздөр айтылып, кызылем тайдын эзилеп ышкан эти жээлеп, артынан жакшы бышылган кымыз ичилди. Бирок сөз аягы али бүтө элек. Убакыт түн ортосунан оогондо гана жатууга кезек келди. Анткен менен түн айдын жарыгында өзүнүн кооздугун тартуулап, бакалардын чардаганы, түнкү куштардын үнү алыстан угулуп турду. Чоко Баатыр түндүктөн асманды карады. Жылдызга толгон ачык асман көзгө бир башкача көрүнүп, жаратылыштын ажайып кооздугун тартуулап, көңүл чордонун өзүнө буруп турду. Жакшы сөз жан эргитет деп айтылгандай, жагымдуу сөздөрдүн айтылганы көңүл өстүрүп, Чоко Баатыр чоң иш жасаганына ичинен ыраазы. Себеби Байтеректин ашына даярдык ойдогудай болчудай болуп калды. Солто элинин билерманы Түлөгабыл кеп учуру келгенде ашка бара турганын, андан дагы кошумчасы чоң болорун эбин келтирип айтып кеткени Чоконун кабагын ачты. Ооба, көп чогулса көл болот деп айтылгандай, ашка даярдыкта көпчүлүк менен болсо албетте жемишин берери турган иш. Ар бир адамдын өзүнүн орду болот. Чоко Баатыр бул жака келерде Шабдан менен бир топко олтуруп кеңешип, бир жыйынтыкка келишкен. Бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деп айтылгандай, экөөнүн акылы ишке ашып, Түлөгабылга келип минтип сыйын көргөнү аз келгенсип, аны кылтакка илип, кийинки жылы боло турган ашка жүк жүктөп салды. Башка киши болгондо Түлөгабылды эпке келтире алмак эмес. Күркүрөгөн күз келип, Кененбайдын ашы да болду. Бул ашка алыс жакындан эл көп келип, жакшы өттү. Аш аяктап калган кезде Чоко Сарыбагыш туугандарына Байтеректин ашы жөнүндө айтып, ар бир айылдын билермандарына тапшырма берип келе жатып, Касымалы инисине карап алып, маанилүү сөз айтчудай азга тыным алып алды да, анан баарына уза айтып, берилүү менен катуу жана жооптуу ишти тапшырды. "Касымалы, биз Байтерек агабыздын ашына чоң байге саярыбызды уктуң. Сенин каратыңа ишенип, кара атты кийинки күзгө саяпкерлериңе айтып камдат, намысты алсын. Аш бергенден дагы аштын чоң кызыгы ат жабышта баш байгени алуу экенин жакшы билесиң", деп сөз менен чымчып өттү. Анын да сыры тереңде. Черик Базаркулдун ашында экөөнүн аты биринчиликти талашып, Касымалынын аты куйругулаш ашып келип, баш байгени алган эле. Ошол себептен Чоко Баатыр сенин каратыңа ишенип деген кепти басым менен айтканын Касымалы туура түшүнүп, үнсүз башын ийкеп гана жооп берген болду. Бирок эмнегедир ичинен бушайман болуп, кабагы бүркөлгөнсөп, өзүн башкача сезип кетти. Мына сөздүн күчү. Эгер агасы Чоко Баатыр алиги сөздү айтып, жооптуу ишти жүктөбөгөн болсо, мынчалык бушайман болбойт эле. Айткандай, Касымалы бул Кененбайдын ашына кара атын алып келген эмес. Анын сыры тереңде. Айылында өзү кеңеш ала турган Төкө Абышка бар. Ал киши өзү жөнөкөй киши болгону менен акылы тунук, жана айткан кеңеши жыйынтыктуу. Бул жака даярданып келген кезде Төкө өзү келип: "Касымалы, эгер сен менин тилимди алсаң, бул жолу бугулар бере турган чоң ашка кара атты алып барып байгеге кошпо",
деп айтты эле. Касымалы бул сөздү укканда таң кала жана кызыга карап калды. Эмнеге дегенсеп? Сөздүн кадырын сактап сүйлөгөн Төкө абышка азга күттүрүп, Касыке, сен менин кеңешимди кабыл ал. Себеби ал Кененбайдын ашында сенин атың баш байгени аларына менин күмөнүм жок. Биринчиден Кененбайдын ашына атыңды кошпогонуң кийинки жылы агаң Байтеректин ашына ал кишиден жакшы көмөк алганга жол ачылат. Экинчиден Карааттын келбегенин укканда аш бергендердин үмүтү жанып, алардын ниет пейили ой тилеги оңолот. Сен бүгүнкү байген эмес, кийинки жылда боло турган аштын камын ойло. Мен айтты дейсиң. Сен ашка барганда агаң чоко болгон сарбагыштын атка минерлерине салык салып, баарына тапшырма берет. Ал эми сага абдан орчундуу тапшырманы мойнуңа илерин мен бул жакта туруп эле билип турам. Караатка ишенип байгени көп саяры бул турулуу иш деп айтканда Касымалы ойго алаксып калды да Төкө аксакалдын айткан кебине маани берип, рахмат сизге, мен бул жөнүндө ойлоноюн деп гана койду да эртеси саяпкерин чакыртты. Султан келгенде дароо суроо берди. Султан, Караат жакында боло турган ашка даярбы? Ашка аз эле убакыт калды дегенде Султан коомай карап, Каске, чынын айтсам, мен дагы ал ашка Караатты кошконго көңүлүм чаппай турат. Себеби бир жылда 2 жолу чоң ашка атты чапсак кандай болот деген күмөн ой мени санага салып жатты эле. Кененбайдын аш өткөн соң 1 айга жетпеген учурда саяк туугандар аш бергени жатат. Караатты жакшылап таптап, ошол жака алып барсак кандай болот? Деп жүүнү бош жооп бергенде, Касымалы дароо көзүн бакырайта жагымды карап, макул. Мен сенин айтканың менен болоюн. Анан Караат саяктардын берген ашына даяр болобу? Деп суроо берип карап калды эле. Султан адатынча көзүн тартып алып, өзүнүн мокок мүнөзүнө арып алып, жай унгатты. Чаап жүргөн Караат чабылат. Ага чейин кемчиликтерин жойгонго убакыт кенен болот. Деп ишенимсиз унгатты. Себеби Караат бул жылы арпа жайлоосундагы Үчемчек жайлоосунун белден буралган бетегесин жеп, шаркыратманын шараккан суусун ичип, ал жактан кеч, анан ушунчалык семирип келип, аны тапташка убакыт керек болгон үчүн Султан үнүн бош чыгарып аткан кебинин тереңи ушул жакта эле. Ооба, Султан Карааттын кулк мүнөзүн, кыял жоругун 5 манжадай эле билип, анын ар бир кыймылынан кемчилигин аңдап сезип калган. Убакыт келип саяктардын ашына келе жатышып, Кочкордогу чоң саяпкер Шамбетке жолдон жолугуп калышты. Мына бул да буйрук эмей. Бул жалганда 5 кайып бар. Ошол 5 кайыптын бири сапар кайып деп айтылат. Сапарлары бирге болуп жумгалда боло турган ашка бирге ат бастырып бара жатышканда Султан атайын Шамбетке жакын ат бастырды. Себеби ар бир таланттуу адам эмнеге шыктуу болсо, ошого уктайт эмеспи? Усталар уста менен сүйлөшсө, сөздөрү бир жерден чыгат. Төкмөлөр да бири-бирине жакын. Ал эми Султан ат кадырын билген саяпкер болгон үчүн Шамбетти жандап, андан жагымдуу сөз угуп каламбы деген илгери үмүт менен жанында бара жатты. Жолоочулар кызарттын туу белине чыкканда аттардан түшүп, белдерин бошотуп, отко коюшту да анан тамакка карашты. Улуулар өзүнчө, ат баккан жаштар өзүнчө бөлүнүп олтуруп, ар тараптуу айтылган сөздөрдү сүйлөп тамакка карашты. Таланын тамагы таттуу деп бекер айтылып калбаса керек. Ат үстүндө келе жатышып курсактары ачкан жолоочулар берилүү менен тамактанып жатышты. Бир кезде Шамбет акырын гана бир ооз сөз менен: Караат табында экен, бирок бир кемчилиги бар. Аны Султан өзүң барганда жоюп салат чыгарсың, деп сөздү табышмактантып, Карааттын дарегине сын айтты да анан кабагын түйүп: Кап, эгер менин мырзаторум болгондо Караат менен Аламан байгени талашып чуркайт эле. 2 жыл илгери Соңкөлдө болгон ашта урдуруп майып кылып салышпадыбы? Бул айтылган сөз менен атка сак болгула деген сөздү туюндуруп кетти. Ооба, аш берген тарап баш байге үчүн эмне деген гана иштерге барышпайт. Бул эми тээ илгертен бери кайталанып эле келе жаткан көрүнүш. Ал тамакка жаңы гана ооз жеткен Султандын эми чындап шаштысы кетти. Карааттын бир кемчилиги бар деп айтылган сөз кулагына шак эле дей түштү. Эми кантип жеп жаткан аш тамагынан өтмөк эле. Карааттын кандай кемчилиги бар экенине башы жетпей, Шамбеттен сурайын дейт. Бирок ошону билбегенден кийин эмнең саяпкер деп айтып койсо, анда эле иштин бүткөн эмеспи? Мына сана. Бир ооз сөз менен сана башына үйүлүп, ичкен тамагы аш болбой, ою алдагайда алып учту. Бирок эч кимге сыр бербей, ичинен эзилип, ойго алаксыды. Болушта байкады.
Султан эмнеге кош көңүл тартып, кабагы бүркөлө түшкөнүн, ушунча жыл бирге сапарга чыгып, бирге жүргөн саяпкеринин ар бир кыймылынан анын кулк мүнөзүн билип туюп калган. Сөз учуру келгенде болуш Шамбетке карап: Шамбет ага, менин саяпкеримди ойго салбай, Карааттын кемчилигин азыр эле айтып койбойсузбу? Деп айтты эле Шамбет күлө карап: Ал кемчиликти Султан өзү тапсын. Ар бир иштин тарттырган түйшүгү болот. Мен да жаш кезде көп түйшүк тартып, таптаган аттарымдын кемчилигин тапканымда абдан кубанып, өз ишимдин далай жолу жемишинин даамын таткам. Саяпкер түйшүк тартмайын атты кыл табына келтире албайт. Мындан 2 жыл илгери Мырза Торумду Соң көлдө болгон ашка алып келдим. Бирок эмнегедир келгенден кийин атымдын кейпи кетип, көзү китирейип менин көзүмө бир башкача көрүнүп туруп алды. Ички туюу сезим менен эсептешип, атты минип кайра изиме кайтып келе жатсам, алдыман бир топ атчан чыгып калды. Алардын арасында бир тууган бөлөм Шергазы саяпкер да бар экен. Ал менин күлүккө кошо турган Мырза Торума бир саамга көз агытып карап: Шамбет, бул ат сени кетирбейт го, кайра артка тарт деп айтты да, анан бир азга сүйлөшүп туруп, сапарлаштарынын артынан жөнөдү. Мен бир тобулду бастырып келип, атты саздак жерге алып келип бош койдум да анан ойго алаксыдым. Себеби мени Шергазынын айткан кеби катуу ойго салып койду. Аттын эмне кемчилиги бар экенине башым жетпей ойлонуп, эр токумду жазданып жаткам. Аңчы эле атым саздын чөбүнө оонап, анан бир азга туруп, тамак көрө элекчандай саздын чөбүнөн эч ылгабай оттоп кирсе болобу? Көрсө ичи күптүү болуп, көзү киртип, өзүнө келе албай жатыптыр. Бирок ошондо мен Шергазга жолукпаган болсом, Мырза Торум кырсыкка учарабайт беле, ким билет. Мен чай кайнам убакыт олтуруп, атым өзүнө келгенде кайра изиме кайттым. Ошол ашта мен айдалып кеткен күлүктөрдүн артынан тозо ат бастырып чыгып, тең жолдон эң алдыда жан ала калбай чуркап келе жаткан Мырза Торумдун чуркаганын өз көзүм менен көрүп алып абдан ыраазы болдум. Ошол ат чабышта Саяк Мырзабектин аты жана таластан келген кара кашка күлүк Мырза Тору үчөө бир күнү кырсыкка учурап, кайран күлүктөрдүн багына балта чабылды. Күлүктөрдүн алдын тороп урдурганын чабандес бала араң айтып анан эс үчүн жоготту. Азыр мен барган жеримден күлүк чыга турган ат таппай издеп жүрөм, деп сөзүн аяктаганда баары жапырт аттарына минип жолго чыгышты. Ооба, ар бир иштин ичине камтыган түйшүгү жана жыргалы болот. Усталар дагы өз ишинин кемчилигин байкап калышса, аны түздөмөйүн бир орунга олтура албай калышат. Ал эми кыл тамырчылар чөптүн тилин билип, кайсы чөп эмне илдетке даба экенин билгенде эле, ат таптаган саяпкерлер дагы таптаган атына сын угушканда баштары чыңалганча ойлонуп, эч нерсеге көңүлдөрү чаппай калары турган иш. Султанды да сана басып, улам Караатты урдуна карап, эмне кемчилиги бар акылы жетпей жатып, Шамбеттин саяпкерчилик өнөрүнө баа берип, аны улам көз кыры менен карап келе жатты. Шамбет та сезди Султандын сана чегип келе жатканын. Ар бир иштин тарттырган толгосу болот. Толго тартып, азап чегип иштин кемчилигин жойгондо, адам баласы кандай кубаныч жүгүн артынат. Мүнүшкөрлөр дагы таптаган кушунун кемчилигин көзүнөн билип катуу сана чегип, анан качан кемчиликти тапканда энелери эркек төрөгөндөй сүйүнүп, кабактары ачылат. Султан ат жалын тиктеп, ой чүмбөтүнө кирип, канча жолду басып өткөнүнө деле көңүл бурган жок. Мына бул ат таптаган саяпкердин бир гана жолу тарткан азабы. Бирок ушул тарткан азабын күлүгү баш байгени алганда дароо эстен чыгарары турган иш. Мындай азаптын канчасын тартты Караат колуна тийгенден бери. Бирок бири да эсинде калган жок. Бул эми кайталанып келе жаткан көрүнүш экенин өзү деле билет. Жумгал жери баш жагы кенен болгону менен бара-бара эки тоонун ортосун ээлеп жаткан анча жайык эмес жер. Бирок малга ыктуу, суусу кенен, көкөмөрөн суусунун агымы эле эмне деген кооздукту тартуулап турат. Кечки ат басырышкан жалоочулар кара күгүмдө гана аш бериле турган жерге жетип барышты. Аттар алынып, жакшылар өзүнчө тигилген үйгө киришти да, ал эми калгандары бери жакта тигилген жупуну боз үйдөн орун алышты. Султан андайда кайдан үйгө кирмегеле. Аттын жанынан чыкпай, Караат менен бирге болору бул турган иш. Түнт мүнөз күткөн Султан деле көпчүлүккө бара бербеген адаты бар. Андай жерде күлүк атка сак болушта керек. Болбосо бирөө кыянатчылык иш кылып койсо, анда карандай эмгек текке кетери турган иш. Султан кечки ат үстүндө чарчап келгенине деле кайыл. Болгон дитен Карааттын бир кемчилиги бар деген сөз ээлеп алганын чогуу келгендердин баары билишет. Антке менен Султан мындай жерге келгенде жылуу кийимдерин алып алганды дагы адатка айланткан.
Себеби канча жолу жаан чачынга калып, үшүк үшүп, суук тийген күндөр дагы болбодубу. Курсагын тойгузгандан соң эч сөзгө келбей бир жерди тешеттиктеп үңкүйүп отурган Султан бир кезде отурган ордунан шак эте тура калды да кайра отурду. Эмнеге антти жанында кара атты кайтарып караан болуп турган эки жигит эмне болуп кеткенине түшүнө да албай калышты. Бирок сага эмне болду деп суроо да бере алышкан жок. Себеби Султандын терс кыялы кармаганда ушинтип каларын алар жакшы билишет. Сырын ичине каткан Султан кара аттын кемчилигин тапкандай болду. Бирок эртең менен жарыкта аны ишке ашырууну дароо ойлоп, кайра олтурганы ошол болчу. Чоң санадан кутулгандай бир кезде азга кабагы ачылып, «Жигиттер, мен жатып салайын, аткасак болгула» деп өздөрүнө тиешелүү боз үйдү көздөй басты. Эч ким Султанды саяпкер экенин билбейт. Себеби ал ушунчалык жөнөкөй, анан сөзгө сараң, тилин тыя билген адаты бар момунжан. Эртеси күнү эртең менен эрте турам деген ою ишке ашпай калды. Себеби жол жүргөнгө же сана чеккенге байтор Султан катуу уктап калыптыр. Эртең мененки кыжык учудан ойгонуп кетип, дароо эле жаткан ордунан туруп кара атты көздөй кадамын шилтеди. Келип эле чөпкө тоюп ныксырап турган атын жаңы көрүп жаткандай атты айлана карап чыкты да, анан кечинде ойлоп жаткан кемчилиги туура экенине көзү жетип, жүзүн кубанычтын нуру чайып, көзү жайнай түштү да, багышка карап: «Баке, өзүң жетелеп барып сугарып кел да, жети кочуш жем баштыкка жем салып башына илип койчу. Мен барып тамактанып келип, атты минип бир жака барып келишим керек» деп тимеле жадырай карады. Кечетен бери кабагы асманды кара булут каптагандай түнөрүп, эч нерсеге көңүлү чаппай турган Султандын бул абалын көргөн багыш лам дебей айтылган сунушка макул болуп, кара атты жетелеп сууну көздөй жөнөдү. Султан кабагы ачык бети колун жууп келип, дайындалган боз үйгө киргенде, ал жакта бир топ кишилер уй мүйүз тартып, чай ичип олтурушуптур. Султан ооз жактан орун алып олтуруп чайга карады. Төр жакта бети жайык келген сары киши бакылдап сөз бербей сүйлөп жаткан экен. Султан анын сөзүнө деле көңүл бурбастан чайга карады. Тиги киши Тынымсейит уруусунан келгенин дароо эле анын сүйлөп жаткан кебинен улам билип, көз кыйыгы менен карап койду. Бул көз карашында аны жактырбагандык жаткан эле. Анан дагы ал киши көпчүлүктө өзүнүн кожоюн сезип, сөздү ылгабай сүйлөгөнү Султандын кыжырын келтирип, ичинен гана тынып олтурганда, тиги киши Султанды колу менен көргөзүп, анан жагымдуу көз карашы менен карап: Мына тиги жигит али жаш, бирок аттын кадырын билген касмал болушунун караатын таптаган саяпкер. Атаңдын көрү болгон кишилер ушу жигиттей болушса гана, бир сырдуу болуп, сөз менен эмес, иш менен өзүн көрсөтүшсө атаганат» деп мактап өткөндө, дарегине жагымдуу сөз уккан Султан эми тиги кишини башкача көз караш менен карап, мени кайдан тааныйт деп ойлонгонго жетишти. Тиги кишинин айткан кебинен улам үйдөгү кишилер баары суктана Султанды карап калышты. Жашоодо жагымдуу айтылган сөз адамдын оюн оңдогонго түрткү берери да чын. Баятан бери жаман көрүп жаткан кишини Султан тигиле карап алып: «Сиз мени кайдан тааныйсыз?» деген суроону берип, жооп күтүп туруп калганда, тиги бети жайык келген толук жана сары киши: «Сени кантип тааныбай калайын? Кара аттын багын сен ачып, сен таптап кыл табына келтирип жүргөнүңдү мен эле эмес көп киши билет. Андан көрө анан бир убакыт таап менин атымды көрүп, кемчилигин айтып берсең жакшы болот эле» дегенде, Султан өзүн чоң саяпкердей сезип кетти да: «Атыңызды көрсөтсөңүз, азыр көрсөтүп калыңыз. Менин бүгүн колум бошобой калчудай болуп жатат» деп чайын уртады. Тиги киши шашып калды. «Азыр тамактан кийин чыгып көрүп бериңиз» деп жаяктай сүйлөдү. Тасмалга бата тиленип сыртка чыгышканда, алиги киши алдыга басып, боз үйлөрдөн күн батыш жагында байланып турган аттар тарапка жол баштады. Атка кандай сын берет дегенсеп, бир топ киши ээрчип алышкан. Султан чылкый тору, маңдайында бармак басым кашкасы бар, ак байпак, эки асый чыкма аттын жанына келип бир саамга көз жүгүртүп: «Бул ат жабышка атыңызды кошпой эле койсоңуз болот. Себеби көп мүчүлүктөрү бар экен. Карлуу экени билинип турат. Кыска аралыкка чабыла турган ат экен. Ат таң ашыруу менен эле чектелип калбайт. Көп таң ашырып, жүлүндөгү майды такыр эле кетирип салгансыз. Экинчиден, бир кезде атыңыздын бутуна жем түшүп, шараккан сууга байлаптырсыз. Үчүнчүдөн, аттын дагы 2-3 тери алынган эмес. Бүрсү күнү ат айдоо болот. Сиз мен айткан кемчиликтерди эмне болгон күндө дагы аткарып үлгүрө албайсыз. Мага ишенбесеңиз, Шамбет саяпкер биз менен бирге келген. Ал кишиге да көрсөтүп көрүңүз. Бул атыңызды көрүп, ал сизди урушат. Ушинтип кантип ат таптасын деп».
Эгер сиздин бул атыңыз 2 жыл илгери менин колума тийген болсо, анда аттын багы ачылат эле. Ат таптаган киши ар кимдин кебине кирип, ар тарапты жол менен таптаганда эч натыйжа чыкпайт. Бир кол менен анан бир максатта гана тапталган ат кылтабына келет. Сиз ар ким ар нерсени айтса анын баарын жасай берип, аттын келечегине балта чаап салыптырсыз. Андан дагы аттын сыймыгынын башынан качырып салыптырсыз. Менин баамымда бул атты аял кишиге да мингизген көрүнөсүз. Чыгаан күлүк атты аял затына мингизбеш керек, деп бир топ сындын башын айтканда тиги кишинин жүзүнөн нуру качып, мактаган аты күлүккө түшпөй кала турганын ойлоп, ичинен сызды. Бир жагына Султан дагы абдан жакшысын айтты. Бутуна жем түшкөнү да чын. Аялына эмес келинине да мингизип көчүп конгондо, конокко ат бастырышканда канча аял заты минди. Күн алыс таң ашырып атып, кыйнап койгонунда айтылган сындан улам билип, андан дагы ар ким келип аны муну айтса, алардын айткан кебин туура көрүп баарын жасаганындан моюнга алып, Султандын айткандарына туура баа берип, күнөөсүн сезип, башын ийкеп гана тим болду. Андан дагы Султан айткандай, айылдан 10 чакты чакырымга ат чаап, аттарын сынашканда, Торат эч бир атты карандатпай алдыга келгенде, эл катуу мактап айтышкан эле, атың абдан күлүк деп. Ошол мактаныч сөзгө эрдемсинип, ал турсун аты алдыга келеринен бери кыялданып, жакшы дем менен өзүн бактылуу сезген сары киши айтылган сындарды укканда кирпиги жерге түшүп, мугалимден тел уккан баладай башы жер карады. Султан аста гана: "Мага ишенбесеңиз анан Шамбет Саапкерге да көрсөтүп көрүңүз. Балким ал атты кошсоң болот деп айтып калат чыгар", деп тиги кишинин абалына туура түшүнүп, акыркы сөзүн үмүттөнтү айтты. Карымшак Шамбетти жакшы билет. Ал чоң Саапкер экенин көп уккан, бирок жакындан көрө элек. Султан кеткенден кийин катуу ойго алаксаган Карымшак илгери үмүт менен Шамбетке да атты көрсөтүп, көрүүнү эп көрүп, түш женди аны таап, эпке келтирип тоор атты көргөзгөндө, ал дароо сакалын сылап алып: "Эй, сен буга чейин ат таптап жүрдүң беле деги? Мен сени биринчи жолу көрүп жатам. Эгер мурда кийин жолуксам катып айтат элем. Бул атты байгеге кошпо, убалына каласың. Карачы көз эле кир тийип кыйналып турбайбы? Табым жок деп белги берип. Менин тилимди алсаң, бул аттын көңүлүн өстүрүп, 2 жыл бош кой, анан жакшылап тапта." "Ай кап, ат жакшы экен, билбестик да. Сага айта турган дагы бир кеп, аял кишиге мингизбе мындан ары. Аттын сыймыгын качырасың", деп атты көрүп кыжыры келгенин жашырып, колунан келишинче жай сөз айтканга аракет кылды. Султан айткандай Шамбеттен тил укмак, бирок дагы жакшы, ал киши өзүн токтоо кармаганы. Кээде Шамбет атты туура эмес таптаган кишилерди катуу каарып жиберген адаты бар. Эмне ат таптаганды билбегенден кийин убара болдуң. Өзүңдү да, атты да кыйнап деп урушуп, ушул адаты менен атты күлүккө кошпо деген белгини берип кеткен учуру көп болду. Кээ бир кишилер тилди албай аттарын кошуп жиберип, канча ат жолдо калды да, канча ат кырсыкка учурап тагдырына балта чабылды. Аттың жашоодо тилди алып койгондун өзү да жакшы жыйынтык берери, бул жашоодогу жетишкендик экенинен көп киши баа бербей келет. Султан жанына 5 налын алып, тоо тарапты көздөй кара атты бастырып, бир топ алыс барып, коктунун ичине жетишкенде, эки жакка дагы аяр көз жүгүртүп алып, анан дароо кара аттын эр токумун шыпырып алып, ээн кое берди. Ат саргайып калган тоо чөбүнөн анда-санда тиштеп жеген болуп, жайык жерге келип жатты да, оонап капталынан суналып жаткан калыбында уктады. Султан менен бейшин алып туш тарапка көз агытып, атты ойготпонун аракети кылып, чоочун кара кишилерди жакын келтирбестин амалында болуп, эки жакты сак-сактап карап турушту. Кара ат кеминде 2 сааттай убакыт уктап, анан ойгонгондо кадимки кишидей оозун ачып эстеп, буттарын керип чоюп керилип алып, жаткан ордунан турганда, Султан акырын басып келип, чылбырынан кармап жетелеп келди. Уктап турганга аттын көздөрү карагаттай болуп, чанагына толуп, көзгө бир башкача көрүнүп кетти. "Эх, жашоо, көрсө ушунусу менен кызык экен го." Бир күн илгери эле Султан эмне деген кыйын кырдаалга кабылып, кабагына каржап, көңүлү кирдеп, сиркеси суу көтөрбөй тунжурап, санаанын кучагында калбады беле. Эми минтип Шамбеттин табышмактан туайткан кемчиликти таап, кара атты карагандан тажабай, анын кыл табына келгенине толук ишенип, булжалганда өзүнөн артык бактылуу киши жоктой көздөрү жайнап, кубаныч нуруна бөлөнүп, жүзү нурданып турду. Кайран Шамбет бир көрүп билиптер күлүктөн бир уйкусу канбай калганын. Алыс жолдо келе жатып түнү жамгыр жаап,
Андан дагы кечинде жалаң колунда бар байлардын үйүнө келип токтогондуктан ар кандай тынчы жок ызы чуудан уктай албай калган кара аттын чын эле табына келип тапталганы менен уйкусу канбаганын кыракы Шамбет дароо билгенине Султан ыраазы болуп, ошол кемчиликти жойгонуна минтеп терисине батпай кубаныч жүгүн артынып турган кези. Эртеси күнү эртең менен аттар тизмеден өтүп айдалды. Шамбет аттарды көз тизмегинен өткөрүп жатып, кара атты көргөндө Султан ыраазы болду. Кайран жигит тапкан экен аттын кемчилигин деп, кара атты суктана карады. Аттар алыска айдалды. Эми кишинин көбү кумурскадай кыжылдайт. Аттар кеткенден кийин төлгөчү көз ачык бакчылардын күнү тууду. Ат кошкон адамдар төлгө тарттырып, карта аштырып, айдалган аттарынын дайынын билмекке аракет кылып жатышты. Төлгөчүлөр ким төлгө салдырса, баарынын атын алдыга чыгат деп ишендирип айтып, жан алдары калбай, тилдерине тийбей коурап жатышты. Дели алардын айтуусунда бардык аттар биринчи келип, дели артта кала турган аттар калбачудай. Жагымдуу сөз уккан ат ээлери төлгөчүнү ыраазы кылып, ырымдан колуна сураганын берип, таттуу кыялга жетеленип, аттар алдыга чыгып келе жатканын элестетип жатышты. Жалкоо түшүнө ишенет, истемчил ишине ишенет болуп, аттарын жакшы таптабай төлгөчүгө ишенгендер бир нерсени кыйратып жасап коюшкансып, кыйын-пыйып басып, аттардын келерин чыдамдары кете күтүп жатышты. Маңыроо элде эмне күнөө? Кудум шудуму жок, таптуу сөзгө ишенген карапайым элдин алданып жашаганы, жашоодо кайталанып эле келе жаткан көрүнүш экен. Султан аттар чабуудан өткөндө кудум такшалган саяпкердей аттардын таптоодон кеткен кемчиликтерин көрүп алып абдан капа болду. Канча ат жинигип жолдо калат, аны айттырбай эле билип, ал аттардын ээлерине ачуусу келсе, бир жагынан алардын билбестик кылгандарына боороруп, ичинен гана сызып турду. Жашоодо адам бара-бара көрө-көрө ийгилик жаратат эмеспи? Бир кезде өзү деле канча катачылык кетирди. Анда кара ат колуна тиелек болчу. Ал кезде абдан жаш эле. Бирок атка кызыгып, айылда чакан ат чабыш болуп, бир тору аттыгы таптап, аны кыл табына келтиргенине ишенип, ат чабууга бир апта убакыт калганда, таптаган атын Баястанга көрсөткөндө ал атты көрүп, кабагын түйүп, 5-6 кемчиликти айтып, ошентип кантип ат таптасын деген жеме сөздү угуп, катуу ыза болгон. Бирок ал абдан туурасын берип, таптоодон кеткен кемчиликтерди так айтып берген. Султан ошол кемчиликтерди көрө билбеген өзүн күнөөлөп, шыгына шык кошулуп айтылган кемчиликтерди кетиргенде абдан кубанган эле. Бул ат чабышта да кара ат эшик төрдөй алдыга созуп келип баш байгени алды. Бир жагынан Султандын эмгеги кайтса, бир жагынан болуштун сыймыгы да көтөрүлүп, зоболосу өстү. Билинбеген менен кошкон аттын алдыга чыгып келгени чоң сыймык экенин ким таналат? Жарчылар жан алдар калбай, Касымалынын кара аты келди деп, тимеле куюлуштуруп ырдашканда, элдин көңүлү бурулуп, бара-бара атты тегеректеген кишинин саны арбын болуп, кызыккан киши көп. Баягы төлгөчүнүн сөзүнө ишенген курган кишилердин аттары баш байгени алмак турсун жолдо калганы канча да, байгеге илинбей 30 аттын арты болуп келгени канча. Шамбет эч агыле болушка айткан, саяпкериң тетик жан экен, кара аттын кемчилигин тааптыр, буйурса атың баш байгени алат деп. Бул айткан кеби менен аттар айдалып кеткенде эле соогат бересиң деген белгини берип, болушту кубантып койгон. Болуш бул айтылган сөздү укканда Султандын эмгегин баалап коюн ойлоду. Саяктар баш байгени алдырып жиберишкенде катуу ыза болушту. Себеби кара ат бир кезде жумгалдан кеткени кан тибестеринен чыгарышат эле. Баягы жылкынын ээси азыр дагы тилине тийбей, каап байзак өзү гана кийлигишип берип койду. Болбосо бул атты өзүм таптап, өзүм пайдасын көрбөйт белем деп, жан ала калбай ар кимге айтып жатты. Бирок кара ат анын колуна тийгенде балким мынчалык даражага жетмек эмес чыгар. Себеби күлүктү күлүк кылган албетте дасыккан саяпкер экенин ким таналат? Бул жылы кара аттагы намыска жарап баш байгени алганы көпчүлүк элди кызыктырып койду. Болуш саяк туугандарга жакшы соогат калтырып, алардын көңүлүн алып кайтты. Бир жагынан таякелери, бир жагынан кара аттын түбү жумгалдан экенин да эсинен чыгарган жок. Бул жылы кыш жылуу болду. Кар калың түшкөнү менен сууктун илеби жылдагыдай болгон жок. Анткени менен нарын тарапта жашаган элдер суукка деле анча көңүл бурушпайт. Болуш кышка камынып согум сойдуруп, маңдай терин агызып дыйканчылык менен алек болгон жер баккан дыйкан адамдардан таруу, шак алдырып кыштата бозой ичип чыккан адаты.
Кышында чайга караганда бозо адамга дем берип, курсакты ачырбайт. Кыштын суугунда кара таруудан жасалган бозодон кере жутуп, кар кекирип жылуу үйдө жаткандан өткөн дегемне бар. Түшкө маал болуш эшик алдында күн эстеп отурса, үйүнө бейтааныш 5 атчан жаш балдар бастырып келди. Кийген кийимдери боюна жарашкан. Мырза чыкма бул 5 баланын айткан саламдарын алик алган болуш. Келгиле жигиттер. Баамымда алыстан келе жаткан түрүңөр бар. Кайдан келе жатасыңар? Жана ким болосуңар? Деп суроо салды эле. Бешөөнүн ортосунда турган бала чак чырыла атынын үзөңгүсүнө тура калып, "Эмне мени тааныбай турасызбы? Мен айтылуу Чоро Касымбектин күйөө боласмын" деген сөздү айтып, тим эле чоң иш жасагансып тигиле караганда, болуштун кулагы чуулдап, ачуусу келгенден өңү бузулуп, үнүн өктөм чыгарып, "Эй, жигиттер, кайдасыңар?" деп үн катты эле. Букан, багыш баш болгон жигиттер дароо келишти да, тиги бешөөнү тең аттан алып түшүп, алиги өзүн кыйын сезген баланы чала була сабаптап жиберишти. Анан бешөөнүн тең колдорун таңдырып байлап салышты. Бул кылган иши болуштун атасына Мамбетке жетти. Мамбет ачуулуу келип, 5 баланы бошотуп үйүнө алып кетип коноктоп, эртеси күнү эртең менен ээрчитип келгенде болуш, "Кана балдар, азыр калыс сөзүңөрдү өзүңөр айткылачы. Кече күнү күнөө менден кеттиби же алиги кайнатасына жамынып, атан аркын басынткан алиги жигиттен кеттиби?" деп үнүн өктөм чыгарып, алиги балага карап, "Мен сенин кайнатаң Касымбектен эч коркпойм. Ал киши менен жакшы саналаштагы адаммын. Касымбектин кызын алып берген, ушул жашка чейин багып өстүргөн атаңдан мен Касымбекти эч качан артык көрбөйм. Эр жигит атасы таман алдындагы батек болсо дагы өз атасынын атын айтат. Аялынын атасына жамынган бул туура эмес" дегенде тиги бала башын көтөрүп, "Болуш ага, мени кече сабатканыңды аздык кылат. Мендей акмактарды түз жолго салган сизге мен ыраазымын" деп күнөөсүн моюнга ала сүйлөдү эле. Болуштун жүзү жайнап, кабагы ачыла түштү. Себеби болуш күнөөсүн моюнга ала билген кишини жеринен жакшы көрөт. Тиги балага колум тийип калды деп ат мингизип, тарбиялык жолго салып узатканда, ал баланы ээрчип келген 4 балада, таяк жеген алиги балада болушка абдан ыраазы болуп, анын чыныгы адамдык сапатына баа берип, чындыкка баш ийип, калыстыкка баа берип, биз да болуштай болгон адам болсок гана деп, иштеринен болуштун жасаган ишине калыс ой жүгүртүп бара жатышты. Болуш мындай окуянын далайына күбө болуп, канча кишини түз жолго салганын, жанындагы жигиттери жана айылдаштары көп эле жолу күбө болду. Күн түнгө айланып, кыядан чуурган койдой күн сапары биринин артынан бири билинбей, өтүп, жай мезгили күзгө таягандан баштап, сарбагыштар тынчыла албай, Шамендин улуу Байтеректин ашына катуу даярдык көрө башташты. Мурунку жылы арык тукуму Кененбайдын ашын беришкенде, Касымалдын кара аты келбесе экен деп катуу тилек кылышкан. Кара аттын келбесин билишкенде катуу кубанып, байге өздөрүндө каларына толук ишенип, кара атты кошпогон Касымалы болушка абдан ыраазы болушкан эле. Эми минтип бир аймакта жашаган Байтеректин ашына колдорунан келген жардамдарын берип, Шабдан менен Чоко Баатырдын көңүлүн алчу кез келгенин билип, жардамга кол сунушкан. Албетте аш берүү да чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ашка катуу даярдык көрүлүп жатканда Чоко Касымалды көп нерседен бошотуп, "Сенин негизги милдетиң кара атың менен намыска жарап бергениң" деп, катуу тапшырма аркылуу Касымалынын, Чоткаранын, Оруналынын, Акималынын, Момуналы менен Бопуналынын атын атап, элден бөлүп алышты да, анан өздөрү менен бирге алып кетишти. Шералы ушул жерден эле кайра катуу тапшырма берди. Касымалы аттын камын көрүп, күндө бир маал султандан кара аттын дайынын сурап тажатып да жиберди. Мурунку жылы саяк туугандарга барып, баш байгени алып келгенден бери кара ат эркин болуп, каалагандай багылган. Жайында арпа жайлоосунун эмес, бул жылы Аксай жайлоосунун бетеге чөбүнөн оттоп, көк кашка суусун ичип, көңүлү өсүп келди. Мурунку жылдагыдай катуу семирелекте колго алып, султан таптоону эрте баштады. Ошондо да болуш жооптуу иш моюнга жүктөлгөнүн билип, атайын ат чаптырып, Шамбет саяпкерди чакыртып, Кызырем тай союп коноктоп, кара аттын кемчилигин жойгонго жардам бер деп катуу суранды. Хантседа да сыккан саяпкер эмеспи? Султанга болгон билген өнөрүн айтып, Гүлгат Ханткенде жакшы табына келет, өзүнүн билгендерине түшүндүрүп, 3 күн жата конок болуп, султан билбеген көп нерсени үйрөтүп, көзүн ачып кетти. Ар бир иштин көзгө көрүнбөгөн жагы болорун султан эми гана ишенди. Ооба, бир кезде устаты Баястан деле көп нерсени үйрөткөн.
Бирок ар бир саяпкердин аттаттуу ыкмасы ар башкача болоруна эми толук ишенди. Шамбет Султанга жакшы жеткиликтүү пикирлерди, сунуштарды айтып, 3 күн ичинде көзүн ачып салды. Буга чейинки билгендери суу кечпей калгандай эле болду. Ал турсун Шамбет кара аттын бул жылы башка жайлоого барып жайлаганынан бери билип койгонуна таң берди. Мына өз ишин билген чыгаан саяпкердин билгичтиги. Бир кезде Шамбет сөз кезеги келгенде Шергазы менден да артык билет, аттын жайын деп айтканда Султан таң калып калды. Эгер мен Шергазы саяпкерден таалим алсам, анда мындан да артык көп нерсени билет турбаймынбы деген ойду ойлоп, Шамбеттин тыт сакалына көз агытып алып: "Шамбет ага, мен сизге аш боло турган убактан бир апта илгери кара атты алып барсам болобу?" деп айтканда Шамбет кыйылып: "Аны өзүң бил" деп оозу бош айтты. Бул айткан кебинин артында эрте барганда эмне болот деген бүдөмүк ой турганын дароо билип, көзүн тартып алды. Шамбет кетеринде Султанга карап мындай сөз айтты: Султан, ушунча жыл кара ат менен этиң деле сиңишип калган чыгар. Аны менен бирге жүрүп кара атты өзүң билгендей таптай бер. Ат сага көнгөн, сен атыңа көнгөнсүң" деп айтты да атын минеп жолуна түштү. Бул айткан кебинин артында сен деле дасыккан саяпкерсиң деген сөз жатканын дароо түшүнүп, кабагы ачыла түштү. Аш башталды. Күлүктөр айдалып кетип жатканда Шамбет кара атты чапкан чабандес бала өз оюн айтты: "Балам, жолдо карата байка жолдунуусун. Аттар чабылып келе жатканда чоң коктунун имерилишинен аттын оозун тартып, коктуга шагылдуу сайдан колуңдан келишинче атты жай бастырып өт. Ал сайда билинбеген менен уштуу таштар көп. Аны билбеген чабандастар атты ошол жерден катуу чаап өтүшөт. Сен ошол жерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып атты жай алып өтүп, туягына кам көрсөң анда жакшы. Атың алдыга келет" деп жолдон кезиге турган эки жердеги кырдаалды жакшылап түшүндүрүп берди. Бала бул айтылган сөздөрдү ынта коюп укту да ичинен кым деп алды. Айткандай бул ашка алыс жакындан мен кыйын деген күлүктөр келген эле. Шергазы менен Шамбеттин көзүнө кара аттан да күчтүү, кыл табына келген алайдан келген ак чарат абдан көңүлдөрүнө толгон. Аттар айдалып кеткенде адаттагыдай эле балбан күрөш, эреңиш, кыз куумай сыяктуу оюндар болуп, элди аш бергендер алаксытып турду. Балбан күрөштү алыскы өзгөндөн келген Борбаш балбан Казактан келген балбанды жамбашка салып так көтөрүп чапканы оюнун көркүн ачты. Чынында Борбаш балбанда күч бар экен. Күрөшүү ыкмасын кенен өздөштүрүптүр. Көпчүлүктө ар кандай элдер болот да, Борбаштын жыкканы элди катуу дүрбөткөндө аны көтөрүп чаба коем деп Таластан келген жана Кашкардан келген эки балбан да жыгылып ыза болуп кайтышты. Аш элери Борбаш балбандын эмгегин баалап, айтылган байгеден ашык байге беришти. Эми кезек эреңишке келди. Бул оюнда эки балбанды аттан түшүргөн саяктардын балбаны, Бекташка Касымалдын балбаны Букан Баатыр өзү түштү. Баятан бери андан көзүн албай карап турган Букан Баатыр анын ыкмаларын так билип, анын демин басыш үчүн атайын чыккан. Буга чейин найзага түшүп, намыс алдырбаган Букан чай кайнамы убакытка жеткирбей, Бекташты аттан алып түшкөндө эле эл дуу боло түштү. Мына ушундай убакта балбандардын кимиси артык экени билинет. Себеби жөн адам балбан жана баатыр аталбайт. Эл оозуна алынып баатыр аталууда бул бир сыймык. Убакыт чоң шашкеден болгондо айдалган аттардын алды көрүндү. Баятан бери ичтеринен сызып ат кошкондо бир орунга олтура албай калышкан. Аттар тээ алыстан көрүнгөндө эле элдин көңүлдөрү башка нерсеге бурулбай, баары бир гана аттар келе жаткан тараптан көздөрүн албай калышкан. Бара жатканда жолдун уусуна көңүл буруп барган кара аттын чабандеси сайлуу коктудагы таштарды байкап, андан дагы чоң тоонун имерилишиндеги аскадан күбүлүп түшкөн майда таштарды да көңүлүнө түйүп, Шамбет саяпкер айткан эки жерди көз карегине сактап койгон. Аттар келе жатканда бул эки жерден колунан келишинче аттын тизгинин тартып жай өтүп бара жатканда ала көдөн чабандестер ушул жерден аттарын катуу чаап өтүп, аттарынын туяктарын ташка тилдирип алышканын биле беришкен жок. Андан дагы Шамбет саяпкер ак чаратты байка деп катуу табыштаган. Кайран кара ат кооптуу жерден өткөн соң тимеле тизгинди кое бер деп башын чулгуп, арышын кенен таштап, учкан куштай келе жатты. Баягы сайлуу колоттон өткөндө гана кайран бала аттын тизгинин эрдин кашына 3 оромун кое бергенде, ылдамдыгы катуулап, бир топ атты басып өттү.
Акчарат чоң тоонун мерилишинен жакшы өткөнү менен сайлуулоттон туягын урчук ташка тилдирип алганын үстүндөгү бала эле салбай калды. Караат чарчоо эмне экенин билбей, арышын кенен жайып чуркап, алдыда бара жаткан көп атты артка калтырып келе жатты. Чабандай салдыга баштагыдай жан үрөп катуу чуркабай, жай тартып калган Акчарды көргөндө дароо эле билди. Ал бутун урчук ташка тилдирип алганын. Марага али 10 чакырымдай жер бар. Чаң баскан борпоң жерден өткөндө кара аттын болгон тизгинин эрдин кашынан бошотуп, акырын гана атты согончок менен колтук алдына тебинип койгондо, ушун эле күтүп турган кара ат алдыда бара жаткан Акчар атка жете келди. Эки күлүк жаналдары калбай, биринен бири бирде ашып, бирде калып жатып, бир топ жерди басып өтүштү. Марага эми болгону 3-4 гана чакырым калды. Элдин караны көрүнүп арттан дагы аттардын дүбүртү угулуп калганда, кара ат өз ишин дыкат билген чабандес бала камчы салып, адатынча үнүн өктөм чыгарып кыйкырганда, тим эле аткан октой алдыга озуп чыкты. Туягынан жараат алган Акчар ат чаңда калып, аны ашып көлдөн келген торгашка аны басып өттү. Ушул жерге келгенде курган чаар аттын баягы кадимкидей ооруп аксаганына карабай, жан үрөп чуркап келе жатты. Бирок баштагы көзү жок эле. Марага кара ат башка аттардан эшик төрдөй көз көрүнө ашып келип, дагы намыска жарады. Бул жолу чабандес сары багыш манап деп ураан чакырып өткөндө, дөңдө жакшылар менен катар отурган болуштун көзүнө каканактаган жаш келе түштү. Себеби агасы чоконун айткан тапшырмасын толук аткарганына жана аш берген сары багыштардын намысына жараганга, кара аттын күлүктүгүнө ушул жолу баа берип, кубанычтын жашын жеңи менен сүртүп, кубаныч жүгүн артынып турду. Анткени балбаны тигинти береңиштен байгени алса, эми минтип күлүүгө алдыга озуп келсе, бул эмне деген жетишкендик. Канча киши болушка кызыгып көз артканынан дагы куттук айткандардын саны эле эмне деген көрүнүш. Андан дагы аш берген сары багыштар кара атка ишенип байгени кенен сайган эле да. Эми минтип кара ат ишенимге татыганы кантип көзгө жаш алып келбейт. Бир эле Касымалы эмес, болгон аш берген тарап кубангандан эмне кыларын билбей калышты. Ал эми кара ат таптаган ээси султандын жетегинде, элден окшун жерде жөн гана алыска чуркап келген аттардай жай басып жүрдү. Бир кезде султан намыска жараган кара аттын мойнунан кучактаганда, кара ат анын ийине башын жөлөп, көзүн сүзүп, дагы кандай тапшырма бересиң дегенсеп, буйрук күткөн аскердей туруп калды. Султан ушул саам гана билди, кара ат баарынан жакын кыйбаган жан досу экенин. Саяпкер менен кара аттын минтип турган элеси бер жактан карап турган көпчүлүк элдин көзүнө жаш тегерентти. Бул көрүнүштөн элдин көзүнө кара ат ээсине, ээси кара атка жипсиз байлангандан белги берип турду. Ошентип байтеректин ашы дагы жогорку деңгээлде өттү. Себеби бул ашта күлүктөргө жолтоо болуп жолдон урдурган, бут тоскон жорук болгон жок. Жана байге да толук ээлерине тийип, талаш тартыш, ызы-чуу болбой аш тынч өттү. Ооба, кээде мындай аштарда байге талаш, чыр-чатак көп болуп, берилген аш ызы-чуу менен тарайт. Бул аштын милдетин моюнга алган Чоко Батыр баш болгон Сарбагыш урусунун жакшылары ашты жакшы жыйынтыктап, милдеттен котулуп, үйлөрүнө кабактары ачык маанай менен кайтышты. Болуш элин алып Кытайдын Кашкар шаарына жакын жерге көчүп келгенине 5 айга чукул убакыт болуп калган. Анткени менен жай чилдесин бул жактан өткөрүп, ажы эли менен жаңы гана бул жактын жашоо шартына көнүшүп келе жатканда, ат башынан чакырып келди. Жакшы адамдар дайыма бирөөнө ишенип, ишенчектин айынан көп азап чеккенине турмуш шарт өзү күбө. Эки атчан ат тердетип, жолго коно жатып келип, ажынын эшик алдына келип аттан түшкөндө, эки жигит ат алды. Буга чейин эле иттер абаала үрүп, чоочун адамдар келе жаткандан белги берген. Чоң 100 канат боз үйдүн төрүндө чыканагына куш жаздыктан койдуруп, жан баштап жаткан Касымалы келген эки жигиттин саламын алик алып, көзү менен мындай өтүп отургула деп белги берди. Анткени менен эмнегедир жүрөгү сездип элем, бул эки кишини анча жактыра бербегендей кабыл алды. Сөздү эки кишинин улурагы баштады. Ажыке кандай жатасыздар? Касымалы астагана башын ийкеп үнсүз жооп берди да, жанында катар отурган иниси Шералыга карап, чоткара көрүнбөйт, кайда кеткен? Баса жанагы келген кишилер эмне деп кетишти? Деп такыр башка суроону берди. Шералы ажы, байке, келген кишилер биздин талапка макул болушту. Ал эми Чоткара бей Айдаралы менен Ылдыйды көздөй басты, деп жооп берди.
Су жээктей жумурткадай катар тигилген боз үйлөр бири-бирине куюп койгондой окшош. Бир гана ажынын боз үйү башкалардан айырмаланып, көзгө чоң көрүнөт. Келген эки киши элчиликке келгендерин билгизип, сөз кезеги келгенде ажыга кайрылышты. Биз сизге элчиликке келдик. Сиздин падышага өтөгөн кызматыңыз эске алынды. Сизде эч күнөө жок экени билинди. Кайра өз жерине көчүп келсин деп аттуу баштуу кишилер айттырды. Алсак нарын участкалык акими баш болуп казы болуш, черик маакелер өздөрү кепил болушмак болду. Сиздин жана элиңиздин амандыгына. Касмалы элчилерден казы болуш менен черик маакенин ысмын укканда чындап ишенди. Анткени алар эч качан жамандыкка кыйбасын билет. Бир жагынан бөтөн элде баш калкалап жүргөндөн намыстанды. Айтылган сөзгө моюп, макулдугун бергенде, Шералы иниси бул кабарды угуп дароо каршы чыкты. Байке, дароо чечим чыгаргандан бир азга чегинип туруңуз. Азыр замандын түбү жаман. Жазга чейин чыдап туралы. Мен бул жактын билермандары менен кол алышып, убадалашып койдум. Булар сизди алдап жатышат. Сизге бежал өлүмдүн канчалык кереги бар? Макул көрсөңүз кийин жазга чейин байкап, күтүп туралы. Ажы астагана, Шералы, калган сөздү анан сүйлөшөлү. Азыр бул келген элчилерди узатып коелу. Дагы бара турган жерлери бар экен. Жолдон кармабай, деп келген эки кишини узатып чыкты да, анан сөз берип койду. 2 күндөн кийин мени Торгарттын нары түшө бериш жеринен күтүп алышсын. Баса, дагы айта кетүүчү нерсе, деги аларыңар убадага турушабы? Мен экөөңөрдүн гана айткан кебиңерге ишенип баргана турам. Азыр мага бул жак деле жайлуу болуп калды. Бул жолу дагы улуу киши жооп берди. Ажыке, биз болгону элчибиз. Алардын айткан гана сөзүн сизге айтып келдик. Бирок иниңиз Шералы ажы айткандай, заман азыр тынч эместей. Элге келген корголуу заманды сиз барып тынчытпасаңыз, ким тынчытат? Эгер эл ишенген чокуу экеңиз болгондо, анда сизге ишеним артпайт эле да. Ушул айтылган сөз дагы Касмалынын кайра артка тартышына шык берип жиберди. Чын эле азыр эл кимге ишенет? Ат башыны бийлеген казы азыр элге анча алына элегин билет. Ал эми черик моңолдор элинин билермандары өзүнчө чечим чыгара алышпайт. Орустар менен тил табышуу албетте чоң эмгекти талап кылат. Ушуларды ойлогон ажы аттанып чыгууга ашыгып калды. Ооба, бир жагынан тийгирген чакырыкчылар дагы абдан туура сөз айтты. Чүй тарапты билген шабдан жок. Көлдүн билермандары көп болгон үчүн биринин сөзүн бири укпайт. Элге келген бул аламатты сөзгө келсе орустар менен өзү гана жакшылап сүйлөшүп, оң жагына чечип көрүүнү эп көрдү. Бул оюн акыл кошчусу, кеңешчиси Чоткарада туура көрдү. Бирок иниси Шералы ажы гана ишене бербей, каршы болуп туруп алды. Ай байке, бир жолу тилимди алып койсоңуз. Азыр бир эле нарын эле эмес, болгон кыргыздар көтөрүлүп, орус бийлигине каршы чыгып жатышат. Алар аскерге биздин балдарды алып кеткени жаткан эле эмне деген чырдын белгисин берип турат. Бирок Шералы канчалык жан тартып айтса дагы, ажы өзүнүн оюнан кайтпай, айтылган күнү элин көчүрүп жолго чыкты. Күз мезгилинин суугу күчүнө кирип, чөп катып, мал ылдыйды көздөй качып токтобой да калган кез. Анткени менен ушул кезде ак төөнүн карды жарылып, мал семиз, эгин тегин бышып, аш тойдун учуру. Эгер орустардын бийлиги жашоого кедерин тийгизбеген болсо, азыр кара атты таптатып, ат жабышка даярданып жатат беле ким билет. Ооба, атын таптап жүргөн султан эмгиче атты колуна алып, ашыкча этинен арылтуунун амалында болмок. Ажы алдыда ат бастырып бара жатып ойгалаксыды. Чын эле ушул учурда эл кимге ишенет? Албетте өзүнө. Анан элдин ишени менен качып, минтип бул жакта жатып алганы да туура эместей туюлду. Нарын шаарындагы аскер гарнизонунун абагында бул жашоонун рахатында, машакатында, жашоонун шартына карай таразалай билген, жашы элүүнүн төрүнө чыгып, ушул жашка чыкканга чейин ооз тол айта тургандай иш жасап, эл оозуна алынып, төбөсү көрүнүп, эл башчысы аталып калган Касмалы ажы өзүнүн эки уулу Оруналы менен Акималы, акыл кошчу жан жолдошу Чоткара бий жана почта тарткан эки орусту өлтүргөн Момуналы менен Бопуналы 6 тагдыр абакка камалып, калгандарына ишене алышпай, ушул күнгө туш болгондоруна таң берип отурушту. Төрт тарабы дубал менен курчалган тар бөлмөгө 6 камалып, бул абалга туш болот деп ким ойлоптур? Баарынын кабактары салыңкы. Чакан бөлмөнүн ичине темир тор менен тосулган кичине терезден кунар качкан шооланын көңүрт жарыгы болор болбос нурун чачып, жарыкчылыктын изин билгизип турат. Ушул алсыз нур дагы жашоо сапарынын аягына чыгып калгандан белги берип,
абактын бул кичине бөлмөсү да көзгө суук көрүнүп, такыр башка ойду ойлогонго түрткү бергенсип турду. Бөлмөнүн ичинде дубалга такай орнотулган тактай середе 6 кишинин санаалары сандап, өлүм менен өмүрдүн алпурушкан туюмдары ичтен жеп, үн катпай ойго алаксып, ар ким өз ойлору менен алек болуп, күтүү азабын тартып, качан эшик ачылып жаңылык угабыз дегенсип, үмүт менен эшик жакты карашат. Касымалы ажы алдыда белгисиз бир кооптуу тагдыр күтүп турганын жүрөгү менен сезип, көкүрөгү менен туюп турса дагы кайратынан жазбай, бир жерди тешетиктеп үнсүз жер карайт. Ооба, буга чейин эмнеден жаздым жана эмне күнөө кылдым деген ойдун кучагында олтурганда, оюн Чоткара бей суроо берип бузду. Касыке, бизде күнөө деле жок. Балким сиздин падышага көрсөткөн ак кызматыңыз эске алынып, бул караңгы бөлмөнү байыра албай бошонуп кетербиз. Бул жалганда адам баласынын башына нелер келип нелер кетпейт. Башка келген бул да бир сыноо болуп жүрбөсүн. Болуш адатынча олтурган ордунан копшолуп алды. Чоткара, мына экөөбүз көп жылдан бери элдин камын ойлоп, үзөңгү кагыша ат бастырып эмне деген жыйындарга бардык. Канча ишти, канча талаш маселелерди оң жагына чечип, атабыз көрбөгөн жерлерге чейин барып, көп киши менен алака түздүк. Айтайын дегеним, аз болсо дагы биз жашоонун ачуу таттуусун көрүп калдык. Мен ойго салган нерсе, бул жаңы өсүп келе жаткан балдардын тагдыры сана тарттырып жатат. Экөөбүз аз да болсо жашоонун баа-баркын түшүнүп, көп нерсени көрүп билдик. Буларга убал го, деп катар олтурган 4 жашар жигитке дитин бурду. Бул жалгандан жеке биз эмес, Азирети Мухаммед пайгамбар өзү жана сахабалары, шакирттери, дагы керек болсо капырлардан кордук көргөн. Ментип биз дагы капырлардын ыдыгын көрүп, караңгы бөлмөдө абакта отурабыз. Эгер мындай болорун билгенде, иним Шералынын тилин алып убакытты созуп жазга чейин мында келбей койбойт белек. Мейли, бул да болсо буйрук. Буйруктан ким качып кутулуптур? Ушул күндү да көрөсүңөр деп, бул алтыбызды маңдайыбызга жазган чыгар. Аттиң, аба жарып учкан тоо кушундай аркымак минип эркин жүргөн күндүн кадыры эми бизге билинди го. Ден соолуктун кадырын ооруганда билесиң, жаш кезектин кадырын карыганда билесиң деп кайсы бир акылман айткандай, абакта аз күн олтуруп эркин жүргөн күндөр минтеп көздөн учту го. Эшек баксаң ардактап эзели буудан болуп бербейт. Эси жогуң эч качан тууган болуп бербейт дегендей, бул капырларды канчалык боорго тартсак да бизге боордош боло албады. Ушул күндү көргөзгөн орустарга менин ичим абдан муздап калды. Чоткара сөздү бөлүп, душманыңа карата кегиң чок болуп ичиңди күйгүзүп бара жатса, түтүнүн оозундан чыгарба деген кеп бар. Азга сабыр кылып күтө туралы. Ар бир улуттун жакшы адамдары да болот. Бир адамдын кемчилик үчүн болгон улутту жаман көрүп калууга болбойт го, деп суроолу карады эле. Касымалы күлө карап сөздү өзү алды. Чоткара, сен дегеле сөздү чукугандай табасың. Абдан туура сөз айттың. Улут жаман эмес, улутуна шек келтирген адам жаман. Балким бизди орус улутуна шек келтирген жаман адамдар жөн жерден күнөөлөп жаткан чыгар. Буга да сабыр кыла туралычы. Сабырдын түбү сары алтын деп бекер айтылып калбаса керек. Негизи жашоодо сабырдуулук көп жакшы иштин ачкычы. Мында мен кеминдик узун эек Алыке деген кишинин токтоолугун угуп абдан баа бергем. Орустун төрөсү Алыкенин сол бетине чегип жаткан чылымын басканда, Алыке өзүнүн сабырдуулугун билгизип, сен капырсың, баса бер отуңду, биз чыдайбыз деп туруп берет да, анан кайра өзүнөн эч чапа чекпеген адамдай чылым сураптыр. Ошондо орустун төрөсү Алыкени жактырып, сени менен дос болгон адам жаңылбайт деп баа берген экен. Керек болсо капырлар дагы сабырдуу адамды баалап, аны менен дос болгусу келгенин карачы, деп айтып болгондо, сырт жактан адамдардын жерди тешип жибере тургансып баскан кадамдарынын дабышы угулуп, эшик шарт ачылып, мышыктыкындай көзү бир башкача жашыл көк, өңү сары, жүзү муздак жасоол баш болуп кирип келди. 4-5 солдат менен, курларында салпактаган тапанча, кийген кийимдери бир өңчөй аскердик форма, баш кийимдеринин өңү бир кылка жашыл түстө, антке менен жүздөрү абдан эле ырайымсыз. Булардын келгени курусун, жөн эле адамды тирүүлөй жеп жиберүүчүдөй көз караштарынын түрү жаман. Жасоол көзүн акшыйтып, үнүн чыгарып, өз тилинде кыйкырып жиберди. Кыйкырган үнү дагы кулакка жат бир башкача чыкты. Анын коркутуп, жүрөгүшүн алуу үчүн кыйкырган үнүнөн олтурган алто эчке өлүп да коюшпады. Касымалы ажы менен Жасоол экөө азга тиктеше түшкөндө, Жасоол өзүнүн алсыздыгын билгизип, жалтына түшүп, көзүн алгач тартып алды. Сүзө турган ою мүйүзүн жашырбайт деп айтылгандай,
тиги жасоол жаман кабар алып келгенин өзүнүн турган турпатынан эле билгизип, Алтоонун көңүлүн оорутуп алганын билген жок. Аңгыча татар улутундагы котормочу көк көз, сары чийкилинен келген жигит жасоолдун кыйкырып берген буйругун жапыс үнү менен которуп берди. Ордуңардан тургула деп жатат, деди эле Алто кош көңүл отурган ордуларынан турган болушту. Ошондо да жасоолду теңдерине албай жаткандары билинип турду. Сырттан кирген солдаттардын үрөйлөрүнөн улам бир жаман кабардан белги берерин болжошту. Жасоол көк түстөгү папкасынан ак баракты алып чыкты да кара күчкө кагазды тиктеген болуп, үнүн жогору чыгарып окуду. Кагазда жазылган жазууну кыргызчага чык-чыя кийген Тилмеч которду. Императорго кыянат кылып көтөрүлүш чыгарып, орус адамдарын өлтүргөнү үчүн аскердик талас оту Касымалы Мамбет уулун, Чоткара Барман уулун, Оруналы Касымалы уулун, Бопуналы Жетиген уулун даргага асуу менен өлүм жазасына тартууга буйрду. Бул өкүм өз убагында аткарылсын, эч даттанууга болбойт. Чыккан өкүм угузулганынан 3 күндөн соң даргага асуу менен жүзөгө ашырылсын, деп татар котормочу үнүн каргылдантып окуп болгондо, Касымалы ажы оозун кыбыратып келме келтирип жиберди да, анан өзүн сабырлуу тутуп төрөгө тике карап кайрылды. Сураксыз да өкүм болобу? Бул чыгарылган өкүм адилетсиз. Анчалык эле жан кыйгыңар келип турса, анда мына мени өлтүргүлө да буларды бошоткула. Ооба, менин жашым 50дөн ашты. Ал эми 10 гүлдүн бир гүлү ачыла элек жаш балдар кубалы го. Дегенде Тилмеч бул айтылган сөздөрдү кайра орус тилине которуп, жасоолго айтып берди. Ушул жерден Касымалы илгери үмүт менен тилимди алып калабы деген ойдо жасоолду карады эле, көзгө комсоо көрүнгөн ырайымсыз, көздөрүнө муздактыктын белгисин берген жасоол эч сөзгө келбегенин билгизип, өкүм бир гана жолу чыгат, даттанууга болбойт. Мен буйрукту аткарганды гана билем, деп башка сөз айтпастан сыртка чыкканча шашты. Касымалы деле жаман сөз укпаган адамдай жанындагыларга кайрылды. Олтургула. Бул капырлардан ырайым болбой калды көрүнөт. Эми кайрат кылгыла. Бул жалганда өлбөй турган ким болуптур? Акыр башта бир өлүм. Бирок мынчалык ажалдын эртегелери деле ойго келбеди эле. Ажы менен бирге өлүмгө буйрулгандардын ичинен аты чыкпай калган кичи уулу Акималы сөздү бөлдү. Атаке, бул кандай шумдук окуя? Силер эч күнөөсүз бул жалган менен кош айтышсаңар, менин тирүү калышым кандай болот? Деп балалык кылып, атасына боюн таштап солкулдап ыйлап жиберди. Өлүмдүн кабары адам баласына кандай абалды тартуулайт. Ажы уулун бооруна кысып, көзүнө келген ысык жашты эч кимге билгизбей сүртүп алды. Анткени баласынын айткан сөзүнөн азга эреркеп кеткен болчу. Болгон аракети менен өзүн кармап, уулум, сабыр кылыш керек. Эми сени бул азаптан куткарышат. Сенин дагы ичер сууң бар экен. Чыксаң эл журтка бизден салам айт. Азырынча Айдар алагаңардын акылы менен болгула. Кантсе да ал билим алып каттанып калбадыбы? Агаң акылга дыйкан жан. Бир кишинин акылы менен болгон жакшы. Ар ким айтса, ар бир айткан адамдын айткан сөзү туура боло берет. Бирок бир кишинин акылын пайдаланган жемишин берери анак. Сөз ушул жерге келгенде орусту өлтүргөн эки жигиттин улуусу: "Ажыке, оруска тийген биздин кол эле. Силердин ажалыңарга иним экөөбүз себепкер болуп калып көрүнөт. Бизди кечирип койгула", деп колун бооруна алып кечирим сурап жиберди. Бул жалганда ар бир адам өз күнөөсүн сезе билгени да жакшы. Ажы тиги экөөнүн кечирим сураганына көңүл өсө түштү да, бир саамга үнсүз туруп, жараткан Алла өзү кечирсин. Бул да болсо тагдырга жазылган жазмыш. Олтургула, ыйман тилейли", деп оң колуна кармап турган теспени бармагы менен жылдырып, "Субханалла, Альхамдулилла, Аллаху акбар" деп келме айтты. Бир кезде тилек кылдым эле. 3 күн мурун өлүмдөн кабар бер деп. Бул тилегимди да улуу Алла кабыл кылды. Билинбегени менен улуу жараткан ар бир адамдын тилегин кабыл кылат экен. Мен муну өз жашоомдон улам билип турам", деп жанында катар отурган акыл кошчусуна кайрылды. "Аз жашадыкпы, көп жашадыкпы, экөөбүз жашообуздун көп бөлүгүн бирге жашап өттүк. Эми убакытты жөнөткөрбөй өткөн кездестеп, эмне жакшы иш жасадык эскерип отуралы. Корксо да кой өлөт, коркпосо да кой өлөт демекчи. 3 күн коркуп отургандан көрө өзүбүздү өзүбүз алаксытып, өткөн күндөргө сереп салалы", деди эле чокчок кара сакалын сылап Чоткара. "Касыке, сага рахмат. Ушул оор күндөрдү баштан өткөрүп жатып дагы кайратыңдан жазбадың. Ар бир иштин бүтө турган учуру келет. Ошол сымалуу өмүрдүн дагы аягына келчү учур келбей койбойт экен. Буга чейин жашоонун ачуусунда, таттуусунда, чын эле бирге көрүп, таман чыкма жылкынын газысынан баштап,
бир үзүм нанды дагы тең бөлүп жеген учурубуз да болду. Эми ушул эң оор күндү да экөөбүз бирге башыбыздан өткөрүп жатабыз. Бул да болсо тагдырдын жазганы. Бир кезде орустар тоонун карагайын кыркып жатканда айттым эле, эсиңиздеби? Баары бир капыр-капырлыгын кылбай койбойт деп. 30 жыл ийри өскөн жыгач бир жылда түзөлбөйт. Мына бул сөздүн туура айтылганын ушундан улам билсек болот. Акыры минтип капырлардын бизге карата ойлору түз эмес экенин айкын билинип калды. Касымалы башын ийкеп туура айттың дегенсип өткөндө эстеди. Бир кезде Касымалы жаңы болуш болуп, эл эгеси аталып, алам десе каалаганын алып, басам десе оюна келген жагына барып, аргыма катка күмүш куюшкан, жез үзөңгү чаптырып, кашкар ээр токум токутуп, бутуна манат өтүк, башына кызыл бөрк кийип, Шибаркут кемселине кемер кургурчанып, элик сак камчынын бүлдүргөсүн аты жок манжасына илип ат бастырып чыкканда, тайчабым жерден аба жарып келиңиз деп мейман кылып тосуп алгандар берерге ашын таппай сый көргөзүп турушчу эле го. Мансап менен жамаатка таанылып, зоолосу өсүп турганда жата калып мал туягын санаган сасыган байлар гана эмес, жайлоонун төрүн жайлаган ак сөөк манаптар да тазим менен карашчу эмес беле. Ооба, Касымалы бутун тартса тасмал жайылып, бутун сунса тасмал жыйналып, элге кандай кадыры бар эле. Болуш ал кезде койлук эмес, кызыр эмтайлык, казысы таман чыккан бейлик конок болуп, үй ээси малга бата сурап турчу эле го. Агасы кадимки жамы журтка кадыры бар Кайдунун уулу Чоко Баатыр жана казак кыргызга аты таанымал Жантайдын уулу Шабдан Баатыр менен тил табышып, эл тагдырын чечкен күндөрүчү. Ал турсун Шабдан менен ажыга чогуу барып келип, аны менен бел куда түшкөнүн эстеди. Эгер ошол эки асыл адам болгондо, азыр бул орустар минтип, тике карап ыдык көргөзүп, абакка камамак турсун, заңына куурай сай алышпайт эле го. Мен кыйын деген черек моңолдор Тынымсейит уруусунун билермандары азыр кайда? Баары биригип Шабдан, Чоконун жана өзүнүн караанына жамангандар экенине эми баам салды. Эми ошол эл бийлеп жүргөн күндөрүнүн баары артта калып, минтип караңгы бөлмөдө отурганына ачуусу келсе да сыр бербей, маңдайындагы тордолгон терезени карап ойга лаксып олтуруп, чоткара бийдин айткан сөзүн эстеди. Капырлар эптеп баштарын батырып, тоонун карагайларын кыркып келип тамсалышып, анысы аз киргенсип жерге ээлик кылып, баарынан дагы сенин элиңди эми биз билип калдык деген ишараты ажынын кыжырын келтирип, түбү жок сана жүгүн артып ойго жетеледи. Эми минтип убакыт өткөндү эстөө менен чектелип, алтайласы кетип турду. Мына бүгүн акыркы күндүн таң атты. Таң атканга чейин бир кирпи кирмебей, сана менен таң атырган ажы менен Чоткара бийдин көздөрү кызарып, кыйналгандары билинип турду. Ал эми тиги үчө камчыда жаш эмеспи, уйкунун кучагына алдырып жиберишип, тынч укташты. Ал эми Касымалы ажы менен Чоткара бий камчыда акыл токтотуп, жашоонун кадырын билип калышкандыктан өмүрдүн акыркы түнүн уйкусуз өткөрүштү. Ооба, таңга жуук ажынын көзүнө кадимкидей Шабдан Баатыр менен Чоко Баатырдын элеси тартылды. Түшүбү же өңүбү аны так билбей бир топко жатты. Шабдан кабагын чытып, бир нерсеге капа болгон түрү бар. Ал эми Чоко байкеси колун жаңсап, өзүнө чакыргандай түр көргөздү. Ажы артынан баруу үчүн жаткан ордунан туруп, алдыга кадам таштады. Бирок дубалга колу тийип, эмне болуп кеткенин акылы жетпей калды. Аңгыча катар жаткан Чоткара үн катты. Каске, сизге эмне болду? Дегенде гана ажы өзүнө келип, «Эй, Чоткара, сен Шабдан Баатыр менен Чоко байкемди көрө алдыңбы? Мында келип кетишти го. Жаалардын элеси көзүмө көрүндүбү?» Чоткара таң кала карап, «Каске, келме келтир. Иш чатагына айланды көрүнөт. Мага дагы көз өткөн адамдардын элеси көзүмө көрүндү. Бул капырлар бизди тим койбой калышты өңдөрөт», деп калган сөзүн таппай калды. Бир кезде ажы дара талдыда багымдат намазын окуган болду. Бөк түшүп бир топко отуруп, эки алаканын жүзүнө жакындатып бата кылды. Бул окуган багымдат намазы эми башка жолу окулбайт. Эгер капырлардын чыгарган өкүмү аткарылбай калса, анда дагы багымдат намазы күндөгүдөй эле таң эрте окулушу мүмкүн. Убакыт алга жылган сайын көз көрүнө жандала турган жан алгычтардын күткөн азаптуу мүнөттөр жакындап келе жатты. Жарык дүйнөнү таштап кетүү үчүн жан берүүнүн коркунучунан жүрөк зилдеп турса да, чиркин үмүт оту кандайдыр бир жакшылыктан кабар күтүп, жылт эткен үмүт оту белгисиз жакка жетелейт. Бир кезде көптөн күткөн эшик шарт ачылып, мылтык көтөргөн желдеттер көрүндү. Алардын бул көрүнүшү ушунчалык көзгө суук, анан жагымсыз көрүнүштү тартуулады.
бешөөнү катар тургузуп колдорун артына байлап сыртка бирден чыгарды. Алдыда ажы, соңунан Чоткара бей, анан калган үчөө ээрчише сыртка чыкканда жарыктан көздөрү тунарып кетти. Ат тең жарыкчылыктын баркы таза абадан кере жутуп, ажы маңдайкы тоо жакка көз агытты. Асман бүркөк, кара булут каптап турган экен. Жок дегенде жашоодогу акыркы мүнөттөрүндө тийип турган күн нурун көрүп калышса эмне, бул да буйрубаптыр. Ажы алдыда келе жатты. Жүзүндө эч капачылыктын изгини билинбейт. Бери жакта жардап турган элди сыдырга карап алды да, булут каптаган түнөргөн асманды карады. Асманда канаттуулар учуп жүргөнүн көрүп, көңүлү серги түштү. Мына жашоонун кадыры. Булут каптап турса дагы кең асманды караганда ажынын кабагы ачыла түштү. Артында Чоткара бей илки басып келе жатат. Бирок эмне күнөөсү үчүн минтип азап тартканына акылы жетпей, элди карады. Эгер күнөөсү болгондо минтип элди тике карай албайт эле. Ал эми оруналы кантса да жаш эмеспи, жүрөгү курч. Курч көзү менен солдаттардын так ортосунда турган Хахалевти жеп жибериште карады эле, ал көзүн тартып алды. Азыр ошол орустун билерманы менен жекеге чыкса, кандай гана кей канат эле. Эч күнөөсүз жан кыйган кандай экенин көргөзмөк. Эгер колу эле бош болгондо эки аттап жетип өлбөгөн жерде калат беле. Кантса да жаш, корккон жок. Эптеп жетип өч алып анан өлүп кетсе арманы жок болмок. Намысы оюноп, жас оолдон көзүн алган жок. Ал эми Момуналы менен Бопуналынын баштары жерге кирип, тик карай албай жер карап келе жатышты. Ооба, минтип көпчүлүктүн алдына чыгышканда дагы күнөөлөрүн сезишип, эки солдаттын элеси көз алдыларына тартылды. Баарына ошол эки солдат себеп болбодубу? Болбосо азыр бул жерге мынча эл чогулбайт эле да, өздөрүнүн колдору артка байланбайт болчу. Минтип жашоо сапары аяктап, 5 тагдыр жеп илинген дарганын алдына келишти. Ажы элди сыдыра карады. Анын кызылдуу жүзүнөн нур төгүлүп, токтоолук, сабырдуулук, өлүмгө эмес, жөн гана сапарга чыккан адамдай башкача туюлду. Ажы элден көзүн албай туруп, бери жакта турган орус төрөлөрүнө сүрдүү көзүн кадады. Ушул жерден кимдин ак экени билинди. Баятан бери жасай турган иштерине корстон болуп жаткан төрөлөрдүн жүздөрү жер карап, өңдөрү өзгөрүлө түштү. Анткени ажынын бул көз карашынан мен силерди баары бир жөн жашатпайм. Убагы келгенде силер менден жаман азап тартасыңар деген сөздү окугандай болушту. Анткени ажы жакшы эле өтүндүгө, сурак жүргүзүп, күнөөлөрүбүздү бетибизге койгула деп. Бирок бул сунуштан баш тарткандары эптеп эле жан кыйып, элдин үчүн алуу негизги максаттар экени билинип калбадыбы? Аңгыча эле элдин күңгүрөнгөн уудуусун аялдардын эчкире боздогон үндөрү коштоп кетти. Аз убакыт өтпөй, эки солдаттын коштоосунда шыпылдай басып дарга алдына келген Жасол Булычев тигилердин алдына тура калып, папкасынан кагазды алып чыкты да өздөрү чыгарган өкүмдү окуган болду. Ошондо да сүрдөп, үнү каргылданып, күнөөсүз жан кыйганы жаткандары турган турпатынан билинип, колу калтырап, колундагы кагаз титиреп жатып араң окуду. Татар Тилмеш которуп берди. Булычев Тилмеч которуп болгондо чоң иштен кутулгансып ордуна барып турганча шашты. Ыплас иш. Эмне болгон күндө дагы кимдин ким экенин билгизип коет белем. Тилмеч бир кезде үнүн жогору чыгарып, кимдин кандай каалоосу бар айтып калгыла дегенде ажы алдыга чыгып, о эл, күнөөсү жок шейит кетип бара жатабыз. Улуу кичүү агайнилер, сиздерге өкүм жүргүзүп араңарда жашадым. Көңүлүңөрдү оорутуп, катуу айтып капа кылсам, кечирип койгула. Жакшылык кылган болсом, мени жана бул тагдырлаштарымды эстей жүргүлө. Аласаңар болсо, Шералы иним менен Айдаралы баламдан алгыла. Мен силерге разымын, бизге да разы болгула, деп тиги жанындагыларды да сөзүнө кошуп айтканда, кандайдыр бир толкундануу денесин каптап, үнү каргылдангансып, мойнундагы күрөө тамырлары чыңалып чыкты. Анан эмне кылат? Жарык дүйнө менен эли менен кош айтышып жатканын билгизип, акыркы сөзүн айтканда, эл толкуп бир ооздон ажы сага ыраазыбыз, кайратыңнан жазба дешти. Аңгыча кыйкырып айткан жалгыз адамдын үнү чыкты. Учуру келет, булардын дагы күнү үчүгүн алды да, деп ый аралаш айткан адам калган сөзүн таппай калды. Чоткара элдин арасынан эки аял, эки колунан кармап турган жоолугу ийнине шыпырылып калган апасын көрүп, көзүнө жашка каныктап кетти. Кайран эне,
Егер азыр көзүндөгү ого болгондо тиги кыдыракей турган мылтык асынган болгон орустун баарын кырып салгандан кайра татпай бейгүнөө айыпталып жаткан бешөө үчүн өч алмак. Эл дагы толкуп ызычуу болуп, иретсиз айтылган ажы, ыраазыбыз деген аба жарып, үзүл-кезил боздогон үндөр айлананы термелтти. Ажы төрөлөр жакты карап, улук деп кайрылды да, өлүм алдында 2 рекат намаз окуганга уруксат бер деп өтүндү эле тилмеч которуп берди. Жасол башын ийкеп макул экенин билгизгенде туткундардын колдорун бошотушту. Ажы алдыга өтүп кыбыланы карады да жерге жүз арчысын салып намазга турду. Артында 4 сапка тизилишти. Ажы тепкир айтты да кол байлап бешөө намаз окуганга өтүштү. Буларды карап турган орус төрөлөр таң калып калышты. Канча кишинин жанын алышты. Бирок азыркыдай абалга кабылышкан эмес эле. Булар өлүмгө эмес, сапарга чыкканы жатышабы деп да ойлошту. Бирок кызыгуулары артып, дагы эмне кылышат болду экен деген ойго жетеленишти. Намаз окулуп болуп ажы «Омин, Аллаху акбар» деп колун жайганда, жалпы эл «Омин» деп бата тилешти. Ажы ордунан туруп дагы төрөнү карап, «Эй улук» деди кайратына келе, кадыр эсе сабырлуу үнү менен. «Мени мурда өлтүргүлө, уулумдун жамандыгын көрбөй өлөйүн. Анан дагы уруксат бер. Колдорубуз байлана электе бири-бирибиз менен ыраазылашып алалы. Бул менин акыркы өтүнүчүм» деп тике качырып караганда, төрө көзүн тартып алып, эмне деди дегенсип Тилмечти карады. Тилмеч которуп бергенде Жасол өлүм алдындагы булардын сабырдуулугуна, кайратына таң кала, бир самга үнсүз туруп, дагы башын ийкеп, макул экенин билгизип уруксат берди. Төрө канчалык карманса да катачылык кетиргенин билип, ичинен эзилип жатканы билинип турду. Эмне болгон күндө дагы жан кыйып, бирөөнүн өмүрүнө забын болгон адам кыйналбай коймок беле. Андан дагы Касымалы жөн адам эмес экени да билинип калды. Керек болсо кыбырап бара жаткан кумурсканы тебелип алган адам кандай өкүнүчтө калат. Ал эми минтеп, ушунча элдин алдында 5 кишини өлүмгө кыйган, албетте чоң күнөө экенин тиги төрөлөр кантип билбей калсын. Билишет, кыска ой калтырышты. Ажы алгач уулун кучактап салмактуу үнү менен муну айтты. «Оолум, ыйманың саламат болсун. Кантейин жаш элең. Сенин келечегиң алдыда болучу. Сенде мен эмес, эл көптү үмүт кылышы эле. Буйрук экен айла жок. Эл үчүн жасай турган көп жакшы тилектерим аткарылбай калды. Мен аталык акымдан кечтим. Башыңды жогору көтөрүп ажалга тике кара. Эч качан капырлардын алдында жер карап мүңкүрөбө» деп кучактап, көкүрөгүнө кысып, мойнунан жыттап алды. Ай, ушул күндү көрөт беле. Баланын жыты каңылжарын жарып, көзүнө мончок жаш алып келди. Ажы өзүн эмес, баласын өлүмгө кыйбай турду. Эл керегине жарап, колунан иш келе турган учурунда бей ажал кетип жаткан уулун аяды. Ооба, Оруналдын акылы тетик, үмүттү аткарган уулу болгон үчүн болуштукка көтөргөн эле да. Эми гана иштин көзүн билип, элге алынып келе жатпады беле. Келечекте алгылыктуу иштерди жасайт деген үмүтү бар болчу. Атасынын кайраттуу айткан сөзүнөн Оруналы чыйрала түштү. Ушул жерден атасы жүрөгүндө кара жок чыныгы баатыр экенин да билди. Ал эми Чоткарага жакын келип, «Эй Чоткара, үзөңгү жолдош элек. Акыл калчап элге өкүм жүргүзүп, жашоо сапарында бирге болуп чогуу жүрдүк. Эми минтип түбөлүк жашоого да бирге кетип бара жатабыз. Бу да болсо бири-бирибизге ниетибиздин актык экенинен белги берип турат. Макул. Эми өйдө төмөн кетирген күнөөлөрүбүз болсо кечиришели. Сен менин абдан жакшы акыл кошучум болуп, ак иштеп, ак кызмат кылып ишенимди аткардың» деп кучактап, көкүрөгүнө кысты. Чоткара шадылуу кол менен ажыны кучактап, денесине бекем кысып, качан кол алышып коштошкон кезде көзүн ирмеп гана ушул ишараты менен өзүнүн ыраазычылыгын билгизип, көзүнө келе түшкөн каканактаган жашын ажыдан жашырып, тетири карап калды. Ажы эми Момуналы менен Бопуналыны да кучактап ыраазычылык сурап, анан байлай бер дегенсип колун сунду. Бер жакта көздөрүн албай карап турган калың эл ажынын бул кылыгына таң беришти. Абакка чогуу түшкөн Акималы элдин арасында көзүн жашка толтуруп араң чыдап карап турду. Көз көрүнө атасы менен бир тууганынын жанын алып жатса, кантип чыдап тура алат? Ушул жерден бир нерсе кылып, бул азаптан тигилерди куткарып алгысы келди. Бирок атасынын айткан сөзүн аткарып,
өзүн араң гана кармап турду. Бир кара сакал карыя башын чайкап: "Эй, мына атанын уулу деген ушундай болуш керек. Аттиң, бул манаптарың манаттыгын кайда болсо да кылбай койбойт экен го. Чиркен ажалга тике караган жанды уккам. Бирок ушунча жыл жашап көргөн эмес элем. Ажы өлүмгө меселе сапарга чыгып кетип бара жаткандай, түр көргөзүп, капырлардын жүрөгүнүн ишин алып койду. Карасаңар, тиги кызыл чокторду. Ооздору ачылып калды. Төрөлөр сыр бербей тургандары менен ажыны тик каруудан жазганып, көзүн тик карай албай жалтактап жатышканын кара. Буларды ажынын жана тиги бejal кетип жаткандардын арбактары тим койбой калды го, деп кобуранды эле. Туура айттың дегенси бери жактагылар аны жалт карашты. Желдеттер колун артына байлаган соң, ажыны четки илмектин алдындагы дөңгөчкө чыгарып, мойнуна сыйрытмак житти салды. Ажы булут каптаган түнөргөн асманды акыркы жолу көзү тойбой карап, жашоонун оюну бүттү деп кобуранып алды да, анан үн чыгарып келме келтирип бүткөн кезде даяр турган желдет аяк алдындагы дөңгөчтү күч менен тартып алды. Оруналы атасынын кыйылган жанын көрбөйүн деп көзүн жумуп жиберди. Жипке асылган ажынын денесинен жаны бир далайга чейин чыкпай, азапка малынып турду. Эгер бирөө жарым жардамга келип, алдына дөңгөчтү кое койгондо балким жаны чыкпай калат беле. Бул ишаратта күнөөсүз кетип бара жаткандан белги берип турду. Бир убакта денесинин тыбырчылаганы басылып, кара сакалы төшүн жаап, башы ылдый салаңдап, тынчып калды. Эл ызылдап, боздогон үндөр аба жарып, айлананы ыйгоштоп турду. Ата келе ыйлаган үн кулакка шак угулду. Ушунча элдин алдында жан денеден чыккан эмне деген мүшкөл, эмне деген азап. Мына бир келген өмүр кыйылды. Болгонду дагы эл ишенимине татып, оозго илинген элибиздин бир чыгаан уулу кетти. Бejal бул дүйнөдөн. Хасмалдан кийин 4 тагдырлаштын денелери бир убакта чогуу тартылды. 4 желдет төртөнүн алдындагы дөңгөчтөрдү чогуусу менен тартып алды эле. Денелер жипке асылып, дирт-диртете жандар чыгып жатканда, четте турган чоткара бийдин жиби чырт үзүлүп кетип, дене жерге талп эте кулап түштү. Бери жактагы эл дуулдап кыйкырган үндөр аба жарды. Кырда карап турган төрөлөр эмне болуп кеткенине акылдары жетпей, дарга жактан көздөрүн албай карап калышты. Көз көрүнү ажалдын чеңгелинен ким кутулуптур? Мына Алланын керемети. Чоткара бийди чоң сактады. Бул жерден ал ак экени даана билинди. Буга көпчүлүк калк жана даргага аскан төрөлөр өздөрү да күбө болду. Ал турсун бул чындыктан төрөлөрдүн денелери чыйрыгып, өңдөрү бозоруп кетти. Чоткара бий эптеп жатып мойнундагы жипти бошотуп, жыгылган жеринен теңселе туруп, кызыл чоктордун командирин ушундай бир кыжырлуу көз менен карады. Бул көз карашынан биз ак болчубуз, күнөөсүз жерден күнөө жаптыңар деген сөз ушул бир көз ирмемчилик көз караш менен айтылды. Чоткара эми бери жакта күнөөсүз жерден ажал тапкан төртөнүн асылып турганын карап, көзүнө жаш тегерине түштү. Кудум түш көрүп жаткансып, элейип эмне кыларын билбей теңселип, жаңы телчиккен кулундай денесин толук кармын албай барып, бир орундан жылбай туруп калды. Аңгыча эле калың элдин арасынан жоолугу мойнунан шыпырылган ак чачене суурулуп чыгып, чоткарага умтулган желдеттердин алдын тороп тура калды да: "Баламак, тийбегиле, эки жолу даргага асуу салтта жок", деп жан алакетке түшүп, түшүндүрүп жасол баштаган орус аскерлерин адилеттикке чакырып жатты. Мына эненин эрдиге, эненин бийиктиги, бала үчүн кайран эне эмнеге гана барбайт. Эне ушул жерден чындыкты издеди, адилет жерде калбасын тиледи, бирок тилеги акталган жок. Баятан бери баласынын жанын көз көрүнө алып жаткан кызыл чоктордо буга чейин эки жагында эки аялдын кармоосунда бошоно албай тиштенип араңырап турган эле. Качан уулу Чоткаранын мойнуна сыйрытмак салынганда, уулумдун жаны чыкканын көзүм көрбөсүн деп көзүн жумуп алган болчу. Жүрөгү сездиби же ички туюу сезим белги бердиби ким билет. Бир убакта көзүн ачып, салаңдап турган жиптин үзүлүп, муунга мойнун бошото албай жерде жаткан уулун көрдү. Тигине уулу теңселип ордунан турду. Эне кайра көзүн жумуп, ишин албай кайра ачты да, анан болгон күчү менен жулунду эле. Баятан бери бекем кармап турган эки аял боло албай калды. Курган эне жакшылыктан үмүт кылып, эми ырайым кылат, балам тирүү калат деген ойдо жасоолдун алдына барганда, Ташпор ырайымы жок жасоол колун жаңсап, кайрас кыла деп
чак-чырыла колун көтөрүп буйругун жаңыртты. Толкуган эл 100дөн ашык куралдуу аскердин сүрүнөн гана тартынып турушту. Болбосо бул кылган кыянаттык иштин аягы катуу чырга айланат беле ким билет. Аңгыча энени эңгезердей болгон эки желдет эки чыканагынан таптак көтөргөндө эненин эки оту жерге тийбей тыбырчылап жиберди. Эки жоокер таптак көтөрүп келип, курган энени элдин алдына ыргытып салышты да, тимеле кыйратып салышкансып, кармагыла, эгер дагы бир жолу ал жакка барса тирүү калбайт, деп орой үн катышты да анан артка баса беришти. Бул көрүнүшкө ичи ачышкан чоткара ал жакты карап болгон күчү менен энесине кыйкырып кайрылды. Апа, кайратыңдан жазба, капырларга тизе бүкпө, акыреттен жолугабыз кош апа, деген сөзү эненин кулагына шак эте угулуп, кайратына келе түштү. Оолунун бул айткан сөзү демине дем берип, колунан келсе жеп жибере тургансып, Жасоолду жаман көзү менен акшыя карады. Жасоол эненин бул кайратынан жалтактап, тик карай албай чүнчүп кетти. Ушул жерден бул элдин баатырлыгына, кайраттуулугуна баа берип, баштагы кайратынан жана түштү. Чоткара бийди кайрадан дөңгөчкө чыгарганы, эки желдет колунан кармаганда, экөөнүн колун кагып жиберип, өзү дөңгөчкө чыкты да элге кайрылды. Эл журт, эч качан буларга баш ийбегиле жана ишенбегиле, жакшы калыгыла, деп кайра элге кайрат айтты. Чоткаранын эми кайра мойнуна сыйыртмак салганда, бери жактагы эл дуу болуп кыйкырып чыгышты. Эл көтөрүлүп кетпесин деген ойдо Жасоол тапанчасын алып чыгып асманга ок атканда, куралдын үнүн уккан эл жапырт Жасоолду карашты. Жасоол дагы бир жолу асманга атып ок чыгарып, элди тынчытыш үчүн өз тилинде бир нерсе деп кыйкырган болду. Атылган куралдын үнүн уккан эл капыр-капырлыгын кылды, жок дегенде жип үзүлгөндө чоткараны кайра аспай койсо болмок, деп күбүрөнүп туруп калышты. Орус желдеттери жан талашан ары жактан алып келишкен жоон, бышык жепте чоткаранын мойнуна салды. Чоткара үчүн эми баары бир болчу. Жан жолдошу, бир жагынан курдаш болуп калган ажы тигинтип асылып турганы, коркуу сезимин жоготуп, кайра кайрат берип, ажалга тике карап, болгон үнүн чыгарып, кош апа, кош эл журт деп кыйкырганда, аяк алдындагы дөңгөчтү тартып алды эле. Бул жолу чоткара бийдин жиби үзүлбөй, асылган денеси дир тилде барып тынчып калды. Салаңдаган денеси жипке асылып, эки буту дөңгөчкө жарым метрдей жетпей турду. 5 адам өмүр менен кош айтышты. Айлана караңгы тартып, муң канып батыш жактан соккон көзгү шамалдын үнү боздогонсуп, көңүлгө бүлүк салды. Орус аскерлери чоң иш бүтүргөнсүп, эрдемсине асылып тургандарды карагандары менен жүрөктөрү опколжуп, көңүлдөрү чөгө жер карашты. Бир саамга тынчтык өкүм сүрүп, айлана сус тартып турду. Даргадагы 5 шейит асылган боюнча турганда, тору ат минген атчан адам атын теминип, кара терге түшүп чаап келди да, калың элди жар өтүп ортого келип, төрөлөр жакты карап колундагы кагазын көргөзүп, "Аспагыла, ажы ак экен, мына кагазы", деп бир топко тынч албай турду. Эмнегедир калың элдин баардыгы үнсүз сөзсүз жер тиктешет. Аңгыча асылып турган бешөөнү көрүп, атынан секирип түшүп, шалдырап эле туруп калды. Тору ат ошол турган жерден эле жыгылып, зоругуп жан берди. Чабарман 10 эле мүнөт кечигип калган эле. Жетишип каламбы деп алдындагы атын аябай үзө чаап койгон болчу. Аттын жиниги өлгөнү так мына ушундан улам. Кечиккенине кечинде жааган жамгырдын жерди эзип, баткак кылганы кедерги болду. Болбосо жетишип калат беле. Чабарман катуу чаап келип, колундагы кагазды көрсөтүп, элге бирдемени эле айтып түшүндүрө албай жатканында, капыр Жасоол чоң иш жасагансып, өз ишине өзү маашырлангандай көрүнгөнү менен жүрөгү бир нерсени сезген болду. Чабарман алып келген кагазды колуна алып окуганда, алгач сыр бербей мисирейди. Бирок көзү корккондукту билгизип, калдастай түшүп, корккону даана билинди. Буга чейин канча жолу белги берилди, бирок ага көңүл бурбай, көз көрүнө жан алганы үчүн башына азап үйүлгөнүн жүрөк түпкүрүнөн сезди. Ал турсун ажы баш болгон 4 шейиттин арбагы тынч жашатпасында билип, секиден кадамын акырын таштап түшүп, катуу илдетке кабылган адамдай үч көрүнүп да жиберди. Бирок бул үшкүрүктүн артында эмне деген азап, эмне деген гана арман күтүп турганын айттырбай билип, ойго алаксып, жер карады.
Ал турсун төрөлөр көпчүлүк калктын айткан наалаттарын кулактары чалды, бирок сыр бербей мисирейген болушту. Ошентип эл эгеси Касымалы болуш баш болуп, 4 адам бейажал өлүм менен шейит кетти. Бул окуяга күбө болгондордун көздөрүнөн мончоктоп жаш агып, токтоно албай, ичтеги буктарын, капырларга карата болгон жек көрүүлөрүн көз жаш менен чыгарып ыйлап жатышты. Деле көзүнө жаш албаган жан калбады. Элдин үчүн ажынын жанын алам деген Жасолдун ою тескеринен чыкты. Эл коркпой кайра кайраттанып, кайраттуу көздөрү менен караганда Жасол бул толук элдин демине тайсалдап, көңүлү айнып кетти. Күзгү шамалга термелген 5 шейитти жиптен бошотушуп, ый муңдун коштоосунда сөөктөрдү арабага салып, нарындан куланакты көздөй алып жөнөштү. Ох, шүмшүктөр, карачы, ушундай да болот экен деп, жакаларын муунтпагандай кармап, Ташпоор аким Хахалевке жана бул иш-чараны башкарган Жасолго наалат айткандардын үнү даана угулуп турду. Жасол өзүнүн дарегине эл кандай каргыш айтып жатканын түшүнбөсө дагы, жүрөк түпкүрүнөн сезип, тунжурап, ой чүмбөтүнө алдырып, бирөө менен урушкан адамдай өңү гер сары тартып, бул жерден узай элек жатып, кайгыга батты. Ооба, ажыны өлтүрүп, сыйдык алууну ойлогон, бирок бул ою да оңунан чыкпай калды. Ал эми Хахалев алдыда эмне сурак күтүп турганын аны өзү билет. Анткени ал кимдерди алдаганын, Касымалы ажыны амал менен карап, көз көрүнө жан кыйганынын аягы кандай аяктаган эле сана жүгүн артты. Күнөөсүз шейит кеткен бешөөнү арабага жүктөп, Нарын шаарынан алып чыгып, күн батышты көздөй өз айылы Куланак тарапка алып жөнөштү. Ый токтобой, ызыга баткан калың эл арабадан калбай келе жатышты. Агасынын өлгөнүн уккан Шералы баш болгон бир туугандары кан какшап ыйласа, ыйга баткан көз жашты көрүп жандарына кичи тура албайт. Оруналынын чээдей жаш балдары алганжары кулундай чаңырып, кан какшап ыйлаганы элдин баарын ыйлатты. Чоткаранын карган энеси Эчак эстен танган. Балдары Мураталы менен Орозакун ата келип жер чапчып ыйлап, атасын жоктоп, жетим калгандарына ишене албай турушту. Касымалы ажы менен акыл кошчу Чоткара болуш Оруналы бул жалгандан узап кеткенде, ишенген эли жетим калды. Бешөөнүн жансыз денесин кызыл чаптан чыккандагы ак булакка алып барып жерге жашырышты. Миң сөздү бир сөз токтотот демекчи, казак орустун куралчан аскерлерин, чык-чыя кийинген командирлерин бейажал кеткен бешөө кажыбас кайраты менен сездентишти. Кайран гана өмүр, бир келди да бир кетти. Эл ажынын жана төртөнүн эрдигине баа беришти. Ооба, бешөө колдору таңылуу болушса да ажалга тике карап, өлүм алдында жан соога сурап коркок жандай жалдырабай, кайраттуу көздөр менен тигилердин жүрөктөрүнүн үчүн алгандары эле эмне деген эрдик. Айткандай, бул адамдардын өмүрүнө забын болгондор 1 жылга жетпей өз жазаларын алып тынды. Ооба, төңкөрүш болду. Ак падыша тактан кулап, анын сөзүн сүйлөп, ырын ырдагандардын жазасын карапайым эл бергенине тарых барактары күбө. 1 жыл аралыгында эмне деген гана окуялар болуп өткөн жок. Падыша тактан кулап, Кытайга качкан эл кайра өз жерлерине көчүп келип, жашоо сапары уланып, баягы кыйын болуп элди каалагандай калчаган ак падышанын аскерлери өз жазаларын алып, күндө бир жаңылык болуп жашоо сапары өтүп жатты. Элдин жашоосу бир нукка түшүп, болуштун бейажал менен кайтыш болгонуна 2-3 жылга кадам басканда ашын бериш мойнуна Эчак тартылган. Султан бул жолу кара атты таптады, бирок эмнегедир бир нерсени жүрөк түпкүрүнөн сезип, болуш бардагыдай өзүн эркин сезе алган жок. Эгер болуш бар кездегидей баягы эл бийлеген кыйындардын караны болгондо, анда башка кеп эле. 30 атка чейин байге сайылып, аш катуу даярдык менен өтүп жатты. Күлүккө адаттагыдай эле 150дөй ат кошулуп, Акталдын аркы башынан Куланак айылынын күн батыш жагындагы 3 тереке чейин аралыкка аттар чабылмай болду. Султан кара атты жеткиликтүү жакшы таптаганы менен эмнегедир аттар айдалып чыккан кезде кара ат көзүнө бир башкача көрүнүп кетти. Билинбегени менен Актал менен Куланактын ортосу ит апкан алыс жер. Булашка алыс жакындан кишилер келгени менен жаңы замандын талабы көп нерсеге тыюу салып, улуттук оюндардан найза сайышты алдырып салышты. Аттар келгенге чейин балбан күрөш, эреңеш жана башка оюндар болуп, ашты сегизбектин балдары башкарды. Кара аттын бул жолу шайы анча эмес. Канчалык кыйналып турса дагы,
болгон күчүн жыйып, кадимкидей эле сыр бербей арыш керип чуркап, башка аттардан эшик-төрдөй ашып алдыга чыгып келди. Бирок марага келгенден аз убакыт өтпөй жыгылып, ошол бойдон кайра турган жок. Касмалы болуштун жоктугунан пайдаланып көрө албагандар кара атка зыян келтиргени дароо билинди. Кайран кара ат акыркы жолу өзүнүн ээсинин ашына чабылып, баш байгени алганы менен жашоо менен кош айтышканы көп чүрүгелди ызанын көз жашына чөмүлттү. Султан кара аттын башын кармап, бууркырап ыйласа жанына киши тура албайт. Кайран гана кара ат. Мал болсо дагы элге канча жарыгы тийди. Кара ат бир айыл элди бакканы бул да чындык. Ат тең, жашоодо айбан болсо дагы ак кызмат кылганын билип, бир кезде Баястан Саяпкер айткандай тарыхта аты калып, азыркы кезге чейин айтылып келе жаткан эле эмне деген кептин башын айтып турат. Султан кара аттан кийин ат таптаганын токтотуп, бир топ жылга чейин кабак ачылбай аза күтүп, оозунан кара атты түшүрбөй, саяпкерчилик өнөрдөн четтеп, карылыкка моюн сунганы менен болуш менен кара атты өмүрү өткөнчө эстеп жүрдү. Себеби болуш кара ат үчөө кайда гана барышкан жок. Жана жалаң баш байгени алып, кадырлуу жашоодо жашашты. Биргилген жашоодо үчөөнүн тагдыры бирге болуп, жакшы иштерди жасашканы менен тарых барактарында айтылып калды. Чыгарманын аягы.